Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Санжыра программасы. Бүгүн биз дагы бир жолу тактоо иретинде сары урусун карамакчыбыз. Биздин азыр негизги максатыбыз ушул сары урустун ичиндеги белгилүү инсандардын жасаган ишин, баскан изин, жашаган доорун бир даңазалап кетсек ашык болбос деп ойлоймун. Мына ошон үчүн бүгүн ошо сары урусун талкуулоого сары элинин урпактарын Санжыра иликтеген адамдарын чакырдык эле. Bir четинен тааныштырып коеюн. Жанымда отурган аксакал Жолбунов Кыдырман, Санжыра иликтөөчү. Сулайманов Анарбек, бул адам да Санжыра иликтөөчү. Жана Итибаев Медер, Санжыра иликтөөчү. Куш келипсиздер, аксакалдар. Эми бир айтып кетчү нерсе, азыркы учурда бүт эле уруулар өз ата тегин тактап китеп кылып чыгара башташты. Ошол сыяктуу эле мына көрүп турасыздар, 4 китеп сары урусу жөнүндө жазышкан. Кеп кыргыз айтат, бизде кээ бир айтат, биз урууну бөлбөй урууга деп. Кыргыз урууга бөлүнбөйт, уруудан турат. Эч качан бөлүнбөйт ал. Ошон үчүн мына сары урусу өзүнүн ата тегин тактап чыгарып атат. Бүгүн дагы тактоо иретинде көп бир кызыктуу сөздөр болот деп ойлоймун. Ошого бир кулак салып коюңуздар, биз менен болуңуздар. Мына Кыдырман аса сөздү сизден баштасак. Сары урусу качан пайда болгон? Кайсы канатка кирет? Ошону айтып жүрсөңүзчү. Сары урусу Кыргыздын 40 урусунун бири болуп эсептелет. Бул сары урусу Кыргыздын сол канатына кирет. Көбүрөөк эме саны боюнча 1,5 миллионго жакын кыргыз ошо сары уруунун урпактары болуп эсептелет. Саруудун өзү дагы ушундай кыйын киши болгон. Ал Каранайдын баласы. Саруудан Жамаке деген бала болгон. Бир эле Жамакеден Көнөк деген бир бала болот. Жамаке бир учурларда ушу аксакалдардын айтышы боюнча Бабурдун менен бирге болгон киши болуп эсептелет. Бабурдун Саруудан эки жакын адамдары болгон. Бирөө Самат Саруу, бирөө Ибраим Саруу деген. Ошо мен аксакалдар айтып атат, ушу Самат Саруу ушу биздин Жамаке болгон деп эсептешет да. Анан ошо Бабур качып кетип баратканда Самат Саруу Афганистанга кирерде суранып калып калат. Мен калайын, элим жеримде болоюн. Мен сизге жакшы служит эттим, саткан жокмун, баардык тарабынан өзүнүн бир туугандай карап жакшы кызматымды кылдым. Мага уруксат бериңиз, мен калам дегенде, ошол Бабурда калган ата бабалардан калган эки чоң кылычы бар экен, жакшы наркескен кылычтары. Алар болоттон менен чагылган оогунан кошо жасалган кылычтар болгон. Ошол кылычты ошо Самат Сарууга таштап кетет. Бул кылычтын өзүнүн келечеги бар. Бул кылычты алган кишилерге, адамдарга, урпактарына баарына жакшылык алып келе турган кылыч. Муну жоготпой бири-бириңерге, бир урпактарыңарга берип өткүлө деген эме бар болчу да. Ошондон кийин ошо Жамакенин өзүнүн 8 кыз туу болот. Эркек баланы көрбөй жүрүп, анан эң акырында көргөндө ошондо ушул жерде бир жакшы акылман бай кишиден сурап, кыздарым болуп атат, мага бир уул тилеп бер дегенде, уул кыздарың Кыргыздын кыйын кыздарынан болсун, улуу кыздарынан болсун, акылдуу кыздарынан болсун, анан уулда бол деп тилек бергенде ошо Көнөк Баатыр төрөлөт, байбичеси төрөйт. Көнөк деп атын койгон экен, Көнөктөй болгон балаңыз ошо бактылуу болсун, келечеги кең болсун. Мен сен өзүң кыз туу болгону менен тилегиңди билем, уулуң 40 уулду болсун деген экен. Көнөк Баатыр үйлөнүп, өзү бир где-то 40 жаштарында араң аны биринчи баланы көргөн экен. Ошо баланын атын ошо аксакалга кайра келип койдуртуп, 40 уул деп койдурган экен. Ошо 40 уулдан кийин анан Тубайдан кийин Төңтөрт, Тоонай болгон биринчи аялынан. Андан кийин да бир аял алган экен. Ошо Баатыр болуп казактар менен кошо Шыгай султан менен кошо аябай дос экен. Ошо жүргөн учурда биздин байыркы Кыргыздын Маңгыт уруусунан, анан кийин башкы кыргыздардан азыркы Украина менен орустар талашып аткан Кырымда жашашкан экен ошол учурда. Ошол учурда ошо орустар менен бир чыгым болуп, ошентип атканда Көнөк Баатыр өзүнүн 1000-2000 солдаты менен жардамга барыптыр. Жардамга барганда
жардамга барып ошол жерде 1 жылча жүргөн экен. Ошол жерден ошондун баш кыргыздардын бир кызын, анан жолусу маңгыт кыргыздардын бир кызын ошо турмушка көнөкөй берген экен. Анан бирок кайра келатканда ала келбептир. Кийинчерээк башкырлар Акбермет деген кызды жеткирип берет. Ал да ошо башкырлардын бир эң башчысынын кызы экен. Алар жеткирип алып келип берет. Ошол кыздан 2 уултур өлөт. Бирөө кош кулак, анан күркүрөөдө. Кошкулакка кулагында кичинекей жеринде кулагында кошумча кулагы бар экен, ошон үчүн кош кулак болуп калган, экинчиси күркүрөө болгон. Ошол экөө болду. Ал эми үчүнчү аялы болсо Шыгай хандын кызы болгон. Шыгай менен экөө дос болгондон кийин Шыгай көнөктү аскер баш кылып алып, барлык каршылаштар менен согушуп, ошо Хакназар деген монголдун башчысын ошону талкалап өткөндөн кийин аябай чоң той берген. Той берип, ошо той бергенде ошо ким кайсы баатыр жеңсе мен кызым ошо турмушка чыгат деген баш байгени койгон да. Ошондо Көнөк баатырды эч ким жеңе албайт. Эч ким жеңе албай калып, анан кийин ошо Көнөк баатыр менен Батырга Шолпон деген кызын берген экен. Ошо Шолпон кыздан Көнөк баатыр 70 жашында балалы болот. Балалы, ошол бала төрөлгөн бала келечектеги Эшим хан деген Эшим болгон экен. Күркүрөө менен кош кулак бир кишиби же эки кишиби? Экөө экеле киши. Бир киши эмес, экөө киши. Кош кулак күркүрөө өзү күркүрөгөн бишкен, ошон үчүн күркүрөөдө болуп аталып калыптыр да. Андан тышкары ал аял алгандан кийин аял кичине начарраак болуп калып, төрөлгөн балдар кайтыш болуп калып атканда байкелери кыркул сыркул байкелер сен башка аял ал деп башка аял алып бериптир. Ошонун алганда да бир аял алып берген экен, жаш эле бирөө эмеден калган жесир аялдарды мурун эч кимге калтырбай күйөөгө беришкен. Ошондон төрөлгөн баланы Токтор деген бала болот. Ошол аял өзү да сүйлөгөндө күркүрөө жеңем деп ошондон күркүрөө болуп кетти. Эмиш мен тактап атам. Анткени кош кулак жана күркүрөө суусунун жанынан жер алып, ошол жерде жашап калган үчүн күркүрөөдө аты калып калган бир эле киши деген сөз бар да. Мен өзүңөрдү баягы тактасаңар деген ойда. Биз азыр Санжыранын жөн эле айтып берген эмес. Муну керек болсо ошонун доорун, жашаган жылын, жерин да так айтсаңар жакшы болот эле дегенде, элге түшүнүктүү болсун дегеним ошондо. Ушундай бир варианты бар да, жана күркүрөө суусу деп, күркүрөө суусунун жээгинде жашаган үчүн кош кулакты күркүрөө деп койгон. Анан кош кулак аты калбай эле күркүрөө уруусу деп айтат деп. Ал уруу эмес. Күркүрөөсү. Анан жанагы сиз Башкирден алдырып атпайсызбы? Бул жерде кээ бир жерде тактап коюш керек. Кытай кызын алып келген деп айтат сөз бар. Мүмкүн Кытайда болушу мүмкүн. Биринчи бир варианты да. Бир вариант аты Акбермет болгондон кийин Кытайлар атын Акбермет койбойт го. Ошон үчүн тиги ошо башкыр кыргыздардын, анан кийин маңгыт кыргыздардын кызы болуш керек деп эсептейм да. Жакшы. Сизге суроо. Көнөк мына балдарын айтып өттү. Сиз дагы бир жолу айтсаңыз, бул Көнөктүн улуусу 40 ул болуп атпайбы? Ооба. Мен ойлоп жүргөм Тубай улуусу депчи. 40ка чыкканда коюлган экен да. 40ка чыкканда коюлган. 40ка чыкканда балалуу болот да. Ошондо ошо баталып 40ка чыкканда ошо 40 ул болсун деп, 40 андан кийин сен урпагың улансын деп аксакалдардан кыздарына бата бергенде элден мурун. Ошол Көнөк баатырдын кыздары азыр көп жерде айтып отурбайсызбы? Саруунун кыздары барган Көнөк баатырдын кыздары баталган кыздар да. Ошонун барган жеринин баардыгын ошо өнүктүрүп ошол эме кылган. Анан бул 40 ул деген себеби ошол 40ка чыкканда баталып, 40 ул деген баталган да. Анан кийинки Тубай. Тубай, мындай сөз бар да, эми тактасаңыздар. 40 ул. Туу көтөрүп чыгат го. Уруш алдында. Анан эмнедир тоңтөп барып бул Тубай гана көтөрөт деп берип койгондо мен улусуна бергенби деп ойлогом да. Ушундай билесиздер, аңыз бар. Бул мындай болгондо, бул баягы Эрешим менен Төңтөрт бирге согуш жүрбөдүбү? Ошондо Төңтөрт бардык Төңтөрт менен Эрешим душмандары жеңип атканда, ошол убакта жана Турсун ханды калтырып кетпеди беле өзүнүн ордуна. Анан Турсун ханды кийин келсе, ошо балдарын немелерин баардыгын өзүнүн кичүү аялын токол кылып калганнарын күн кылып, малдарын барын тартып, туугандарын ар жакка тыргатып берген да. Анан келип ошол келгенде Эрешим
кайра көкүм хан менен көкүм бий менен биргелешип кайра бир кол алып туруп тигилер талкалайт да. Ошондо жанагы Шарпулан менен арты эми Шарпуланын да өзүнүн немеси бар. Тубайдын кыздары, Кыстарбек деген, Кыстарбек деген ошол Тубайдын кызы болот. Ал Түгөлдүн аялы болот да, Түгөлдүн. Саяк Түгөлдүн. Аны Жараш деп койгон экен да атын. Жараш ошо жарашыктуу ушундай сулуу эме болгон экен. Ошол Түгөлгө жана куртка деп атпайсызбы? Курткада ошол жерде 3 куртка деп коет. Ошолор малга тийергенден кийин булар бул эме таласка көчүп келет. Тигил. Анан ошо таласка көчүп келгенде Эрешим ошондо жанагы немеден Шарпуласын ошо тандайт да, ошо жезди деп барып атпайбы? Сынчы менен эметкенде ошондо Шарпуланы алат да, ошо Шарпуланы ошону алып турат, Шарпулан. Анан тиги экөө беттешкенде илгери бири-бири эметкенде бири-бири менен беттешет экен да. Ошо жеке чыкканда ошо Төңтөр Тубай мен чыгам дегенде жок мен чыгам деп туруп, анан Төңтөр тигилерди ыргыта саят да. Ошону Төңкөрө сайбаганда Тубайга туу кайда деген ошондон калган да. Ошондон сөз калган. Кудаймасың. Кыркул улуусу деп атпайсызбы? Кыркулдан канча бала? Кыркулдан 3 эле бала болгон. Кайсы балар? Байсуу, Кулчу, Култай деген 3 эле бала. 3 баладан ошо Кыркулдун баары темелер тарайт. Ким дедиңиз? Байсуу? Байсуу, Кулчу, Култай деген. Култай? Сиз эмне дейсиз? Бул жерден Кыркулдун Кулчу, Кулсейит, Байсуу, анан бул жерге 9 уул болуп кетет да. Кыркулдун 9 уулу болот. 9 уулу Мамайыр, Келдей, жана Байсуу, ушулар болуп 9 уулу. Кулчуке, Кулсейит деген бар менин. Кулчуке, Кулсейит барбы? Кулчуке, Кулсейит деген бар. Байсуу бар. Келдей менен Көлдөйдүн айырмасы барбы? Экөө бир эле болуш керек менчи. Бир эле кишиби? Бир эле болуш керек. Келдейби? Келдей. Анда Келдей Кыркулдун баласы турбайбы? Кыркулдун баласы. Мен билишимче муну 9-10 баласы айтылат. Балким багып алган балдарбы, бирок 10 баласы айт. Мен эмне үчүн жакындап атам? Азыр эмедерге сөз беребиз. Кыркулдун бул жерден деле бир 9 баласы бар. Мен билгенден. Ошону тактап койсоңор. Сиз мына Байсуу деп атпайсызбы? Байсууну уруу катары алып жүрөт, туура эмес. Бул Кыркулдун баласы Байсуу. Урууга катары кирбейт. Мына 9 баласын айтпадыкпы? Эммедер саган суроо да. Биз айтып атабыз, бул Кыркулдун 9 баласын тактасаңыздар, менче 9бу 10 баласы бар. Эми ал биз баягы жаманын жакшырып, жакшысын ашыралы деген максатта санжырады. Тиги бакма, тиги ашма дебей, өз балдары эле. 9бу 10 баласы бар. Ошону так айтсаңар жакшы болмок. Кыркул кандайча аксыга барып калды? Кандайча ал бала чакалуу болду? Бул Кыркул баатыр Бишкек баатырга байланышкан жагынан мен билип отурам да. Биздин түздөн-түз атабыз болуп кетет. Кыркулдун Кушчу уруусундагы келинчегинен Кулчуке менен Кулсейит, азыр айтып өтпөдүңүзбү? 2 уул болгон экен. Анан Черик уруусунан Аксулуу деген Черик уруусунун аялынан дагы 2 баласы болгон экен. Жапасур жана Коло баатыр. Коло деген. Коло деп атпай, Качак деп. Анан анан бир кызы болгон экен, Гүлзар деген. Ошол кызы эсеп чотко жакыныраак болуп, Бухар хандыгы менен соода саттык мамиледе атасына көп жардам берген дейт. Ошол соодагерлердин бир уюмун түзгөн деген дагы версиялар бар да. Жакшы, медер суроо. Кыркул бул таластан. Негизичи. Ал кандай аксыга барып калды бала чакалуу? Биякта эле 9 баласы бар. Ошо биз бир убактарда аксы талас деп аталган да. Тоонун ар жагы эле талас. Мисалы бир өрөөндүн эле тоолору бар да, ошо мисалы Чаткалдан эле өтүп кетсе болот, Сарычелектен өтсө болот. Аксы менен таластардын бир 50% эле туугандар Аксыда болсо керек. Аксылыктар тескерисинче таласта да. Анан Кыркул баатыр бул чоң баатыр болгон. Бул жөндө мен жунгарлардын китептеринен өздөрүнүн, жунгар эмес, эми азыр бүгүнкү күндө калмактардын китептеринен дагы бир нече жолу кезиктиргем. Көнөк баатырдын урпагы болот. Кыркул баатырдын уулу Жапасур баатырдын биз Жапасур баатыр жактан келебиз да. Жапасур баатыр чоң, мындайча айтканда кыргыз армиясынын башында турган деп дагы бир нече версия бар. Жана казактарда бир сөз бар. Казак туугандарда атабыз Алаш, аталышыбыз Кайсак, же болбосо Казак деген сөз. Ошол Алашхан Жети суу өрөөнүнөн, Жети суу дегенде азыркы Казакстандын жарымынан Талас, Чүй, Нарынга чейин да. Ошол
жактан келип жапасыр ошол жанагы бул жерден жунгарлар келгенде сүрүлгөн кезде анча акс тарапка барып калган кыргыздар. Ошондо бул чоң аскерлер менен келип жунгарлар менен согуштуруп, Жапасур менен экөө башчылыкты талашып, экөө жекеме жеке согушуп, Жапасур баатыр аны жана согушта өлтүрүп, жекеме жеке согушта. Анан ошол өлгөн жер бүгүнкү күндө Нокен районунда Алаш деген жер бар, же Алаша деген. Бүгүнгө чейин ошентип аталат да. Ал экөө биринчи баягы пикир келишпей согушуп кетти окшойт. Алашхан айтат, мен тарапка өт дейт. Жапасур айтат, менин аскерлерим сеникине караганда көбүрөөк болсо, ана мен кантип сага баш ийем дейт. Ошентип отурган акылман аксакалдар айтат, андан көрө күчүн ашып көргүлө дейт. Экөө тең ба күчкө толуп турган кез экен, экөө анан ошол жерде жекеме жеке кадимкидей эле мындай чыныгы мындай кармашта, эр сайышта ошентип Алашханды өлтүрөт. Муну Төлөн Касымбеков айтып берген. Ошол Жапасур баатыр өлтүргөн Алашхан деп. Анан дагы бул ушул жөнүндө кыскача маалымат Мухтар Шаханов менен Чыңгыз Айтматовдун экөөнүн китеби бар. Кандайсы маектешкен китеби бар да, ошол жерде да айтып кетет. Алашханды ошол Бабурхандын баягы Бабурхандын кол алдындагы аскерлердин балдары өлтүргөн деген бир версия бар да. Ошол как раз ушуга туура келип калат да. Кошумча мындай да, илгерде бул Кыркуулдун аякка барып калган себеби илгерде бизде ойрот калмактар мисалы таласта мисалы кол кармак каптап киргенде биздин чегинип ошо Акшып аркылуу барып Аксыга туруп калышат да. Аяктан кол топтоп келип баардык канча баскынчылар болсо ошо Аксыдан кайра кол топтоп келип туруп кайра кууп чыккан да. Туура, мен ошол бул 1640-жылдан баштап, 43-жылдан баштап гана калмак жапыргы болбодубу? Ошол тушка доорго туш келет да буларчы. Туура ошол. Анткени туурабы? Ошол доорго туш келет да. Ошон үчүн Жапасурдун, мен ойлоп атам, эгерде бул туура болсо, Жапасурдун Аксыга барып калышы. Анан биз жерде Жапасурдун иниси Коло деп атасың. Аны баягы Качак деп да айтасың. Качак баатыр деген мындай ылакап болгон. Сиздер билесиңерби ошо кимдин Кыркуулдун Жапасур Коло деген балдары болгон? Ошондой болгон. Коло баатырды Качак дейт, Алаш баатырды, эми ал казактык экен, мейли. Аны өзүнчө суроо берели. Бул дагы бир кете берсин, маалымат катары. Жапасурдун баласы ким? Эркөбөк менен Көлөкө баатыр. Эки баласы болгон. Мындайча тарыхый мен баягы изилдегеним боюнча Жапасур баатыр 1640-жылдан 1699-жылга чейинки убакытты айтышат да. Эркөбөк Кыркуул баатыр 1617-жылдан 1675-жылдын аралыгында жашап өткөн учур болуп атат да. Көнөк баатыр 1576-дан 1642. Жанагы Жамаке деп атпайбызбы? Жамаке баатыр же бизде Тилеке баатыр деп айтат. Ошол эле учурда Жамаке деп. Баягы Кудайдан тилеп алган деп биринчи кулагында айтылган аты бул Тилеке баатыр болот. Кийин Жамаке баатыр деп айтып жүргөн. Мына ар жылы 20 жылдан бери мен өзүм билем, мага чейин деле биз Аксы районунда Тилеке деген жер бар. Ошол жерде биздин Тилеке атабыз коюлган жер. Ошол жака ар жылы 5-майдан 25-майга чейин бир 300-400 киши сөзсүз чогулуп турабыз. Кезек менен баягы 2 буртуган же 3 буртуган чогулуп, ошол жака барып сыйынып Куран окуп келип турабыз. Бул болуп аткан мына массалык маалыматтарга каражаттарынан бүгүнгө чейин ошол тартылып элек, бир гана жолу мен өзүм видеосун чыгарып койгом. Ар жыл барышат. Ошондо деле бир кызык да, эмне үчүн ошол жака чейин барышат, эмне үчүн ар жыл топтолушат. Бишкек баатырдын урпактары депчи. Ошол Тилеке баатыр, Жамаке баатыр деген деп айтылып атпайбы азыр? Версиялар көп экен да. Мисалы Кыркуулду таласта туулган деп айтып, Аксыда деп деген талаш бар. Жанагы Тилеке баатыр болсо, мына согушкан мына Кытайлар менен, фарстар менен согушкан, Шейбанилер менен Искендер хан деген мына 1512-1583-жылдыкы учурлар да бул. Мен тапкан источниктерде булар. Абдулла хан, Пирмухамед хан, ушул сыяктуу монгол, анан могол аскерлер менен да согушкан учурлар. Бул Тилеке Жамаке баатырдын 1550-1613-жылдарга туура келет да. Мына Забам айтып атканда мен ошол жагын баягы Бабурханга жакындашкан жагын туура көрүп кеттим да. Сен айттың Көнөктү 1570-жылы төрөлгөн деп айттың. 1576-жылдан 1642-жылга чейинки убакытта. Эме коёдур. Көнөк баатыр. 72 жашында кайтыш болот ал киши.
Жок, 1576 жылдары төрөлгөн деп атпайбы? 1576. Эми карап тургула. Мен сару эмесмин. Айтсаңыз. Көнөк Батырдын төрөлүшү бул где-то 1510 жылдарда болот. Мен эмне үчүн бул ишке кошулам? Мындай да медер. Биз азыр ойлойт экен мындай деп эле тактаганыбыз болбойт. Эмне үчүн дегенде, баягы Чолпонду албадыбы? Шыгайдын кызын. Алганда бул 70ке чыгып калган киши болчу. 70-теги киши болчу. 70-теги киши болчу да. Ошондо биз ойлойм бул 1520 иши болсо, 1790 жылы 70ке чыгат да. 1590 жылы ошондо эрешим төрөлүш керек. Анткени ал 28 жылы ошо согушуп атат. 1590-1600 жылы эрешим төрөлүш керек уже. 1580 жылга чейин жылы 81 жылы эрешим төрөлөт. Мен болжол көргөм. Ошондо карап койду. 1598 жылы эрешим хан болуп атпайбы? Мына көрдүңбү? Бул да бияк тараптагы сөз. Сеники туура. Бери болгондо анда ата-бабалар атаңа адашып калат. Кетесиңер. Могут кетет. Ошону тактап кой. 1513 жыл деп эсептейм мен. Туура. Мен ойлоп атам 1520-чы, 1525-чы. 80-жылы как раз ошондо 70ке чыгат, 70ке чыкканда тиги Шолпонго үйлөнөт. Туура. Шолпонго 2 жыл, 3 жылдан кийин өлөт. 73 жашында өлүп калып атат. Өлүп калып атат да ошондо 2 жашар баланы алып кетет Шолпон атасы. Анан кийин Шыгайдын баласы болуп өзөт. Түшүнүктүү. Мен эмне үчүн айтып атам? Анткени сен тактап атпайсың. Муну именно мен айткан туура деген болбойт. Жок, бул 1576 деп эле го. Казак окумуштуусунун жазганы боюнча. Ошондо деле туура эмес. Бул жердечи. Анткени эсептеп келгенде мына Тилеке Батыр 1554 жылы туулуп атпайбы? 1620. Эрешим өзүнүн атасын көрө алган эмес, көрбөй калган, сүйлөбөй калган, сүйлөшпөй калган. Ал только Шыгайдыган атам деп ойлогон. Андан кийин энеси гана айтып, Көнөктүн баласы экен деген. Эми мындай да экен, медер. Мына жазуучуларды көрдүң, ашыгын ачык. Кандай жазып атат. Бул тарыхчы бир аз санжырачы болуш керек экен да. Ушул маалыматта. Сен баягы аракет кылып көрдүң, эгерде 1576 жылы түрөтүп салып атпайсыңбы? Анда такыр эле эрешим эмес, эч ким жок калат анда. Бул казактар менен мен түшүндүм. Туура эмес, бул мен маалымат менен ачык эле айтайын. Туурабы? Алар дагы таблицасын көргөм да. Мен таблицасын көр. Мен айтып атпайм, мына 40 колдун урпактарысыңар, өзүңөр. 1500 мен эсептеп көрдүм. 1520 жылы деп айтканым, бул 70ке чыгып атпайбы? Ошондо жанагы Көнөкүчү Чолпонду мен алат элем деп сайышка чыгайын деп аттым, тууа айтпайбы? Ойоту. Коюмда мен чыгайын деп. Ошондо бул уже бир 50ге чыгып калган киши, Тубайчы. Тубай өзү 50ге чыгып калган киши. Анан ошондо бул жакындашпай калат да. Мен тарыхта, медер укса, тарыхта көп нерсени байкап көрдүм. Жылдар оошуп кетип эле баягы сүрүштүрүп келгенде болбойт экен. Биз жанагы санжырачы да, анан тарыхчы да болгонубуз, ушул туура болот да. Сен айтканың туура. Просто жылын түздеп коюп. Айтайын дегеним себеби, бул изилдеген себеби мындай болупайбы? Баягы ойроттор 1630 жылы Михаил Федорович жанагы Романовтар менен келишим түзөт булар. Алар чакырып көчмөндөрдү, ойроттор менен ошондо 1635 жылы Эрдени Батырдан башталат. Ойроттордун, жунгарлардын бизге келишичи. Ошол согушка калганда согуш атпайбы булар? Ошондо бул могу версия туура келип калат да. 1598 жылы эрешим Көктөбөдө Ташкент жанында Каншайнадан. Ошондо эрешим где-то 20 жаштагы бала. Мен да ойлойм. Анан эгерде жанакында кыла турган болсо анда эрешим өшө төрөлөк болуп калбайбы? Бул китептечи мына 1628 жылы эрешим өлүп атат. Эми биз айталы, мына меде туура айтты. Баягы таластан аксыга өтүп баягы турду. Эркөбөк канчанчы жыл каза болуп, анан ким? Эркөбөк бул 1670 жылы туулуп, 1700 жылы өтүп атат. Бишкек Батыр тууларда өтөт да. Туулганда ал тиякта өлдү деген кабар келет да. Ошон үчүн жана аты Бутак деп коюлуп атпайбы? Жанагы дервиш киши коюп берет да. Мен жанагы Көнөк Батырдын эме согушкандары Хива хандыгы менен Араб Мухаммед хандыгынын аскерлери мына Кытайлардын источнигинде бар экен, мисалы Нурхачы же бир Нурхачы деп айтат экенбиз. Нурхачы. 1559-жан 1626 ушунда экен. Согушуп турган. Бул цифра бул Кытайдын китебинде. Жок, Көнөк согушуп турбу? Көнөк Батырдын. Мен ошону айтып атпайм. 1520-жылкы же 10-жылкы киши болуш керек, Көнөкчү. Анан ошончусу атак 1576-жылы төрөлсө Көнөк кайдан согуш болот айымда. Эми мына биз аксакал 40 ул жөнүндө айтып өттүк. Эми калган балдарына токтолсоңор. Тубай.
Бул экинчи жолу болгон. Тубайдан бул Тагай берди, Меңди, Мураталы болгон да. Ошол Тагай бердиден, например, биз Мураталдын балдары болуп жүрбөйбүзбү? Мураталыдан Боргемик, Бошмойун, Алакчын, Агынай болуп жүрөт да. Агышаев, Агынаев? Агынай болуп жүрөт. Агынай, Агынай. Агынайды бул жерде биз бираз оңуштуруп жүрүшөт, бирок биздин бул Мураталы бийдин баласы болуп, биздин азыркы убакта ошол баардыгыбыз Алакчындар, Агынайлар баардыгыбыз бир таласта жанагы Мураталдын балдары. Мураталдын балдары Бакай ата районунда жашайбыз да. Мен жөн айтып коеюн. Бошмоюнда Тума бий деген болгон. Белгилүү киши болгон. Ошону көп айтпайсыңар да. Жанагы Аскархан деп атпайбы, Бошмойун эмне үчүн Бошмоюн аталып калганы? Ал Аскархан түгү эми адылда биздин сол канат чоң багышта эсептелинет, айтылат да. Бул ошо Бошмоюн кыздын баласы болуп эсептелинет да. Ал ошол убакта согушта жарадар болуп калган. Анан Мураталы бий ошону көрүп, жолдон көрүп алып келет да, анан үйүнө келип дарылайт. Ошондо кызы жардам берип кызына эметкен. Анан экөө бири-бири көңүл түс болуп, анан үйлөнүп калышат да. Анан бул ошо кечки күздө, мына күзүндө да, мына ашуу жабылып калбасын деп кетет. Эми ошол убакта эми согуш болуп турган, эме болуп турган, ошол убакта анан кайра келбей калат да. Анан ошол Мураталы бий Бошмоюн деп алдында тургандан мойну шылкылдап турчу экен. Анан Бошмоюн деп эркелетип, Бошмоюн атып калат да. Бошмоюн деген да чоң баатыр болот өзү. Найзакер башын мындай кыймылдатып найза менен эметкенде кайсы тиги келе жаткан эме ориентирин жоготуп тиги ыргыта сайчу экен да, чоң найзакерден болот да. Анан ошо Бошмоюндун ичинен үчөй болот да. Бизде үчөй деп эметет. Анан үчөйден Култай, Кутуке, Караке болуп келет. Үчөө кетет. Анан биздин ошол немеден Култайдан Коңурбай, Эсентүгөлдөн Ыңырчак, Кодор болот да. Ыңырчак, Ыңырчак, Кодор. Кодордон биз Жаныш, бер жактан биз ошол Кодордон болуп метебиз да. Тынай болуп ушундай бөлүнөбүз да, Шүкүр болуп. Агынайдан ким тарайт? Ана эми Агынай ал өзүнчө, Агынай ал баласы болуп, биздин Мураталы бийдин баласы болуп метет. Мен ошону айтып атам, Мураталдын Агынай баласы деп атам. Ооба. Анан бизде мындай болот да, ал жана сиз айтпадыңызбы азыр Тума бий деп. Анан бул биз айтып атабыз Кутуке, Караке. Кутукени биз билбей калып атабыз да, каяка кеткенин. Анан могу немеден Каракеден Тагай берди сатып алды деген болгон. Аларданчы. Анан биз сатып алдан Теңирбердиден Ботонбай, анан Андакул, Жээнбай болуп кетет да. Анан Жээнбайдан Тума, Чонон, Эшим, анан жанагы биздин айтып аткан Бозайгыр ушулар болуп кетет да. Эшим Кенже, ошо Бозайгыр. Ушуну тактадыңарбы? Ушуну биз тактап атабыз. Азыр как раз китеп жазылып, мен эмнедир Тума бий мындай болгон экен да. Тума бий убагында Шапак баатыр менен илгери биздин бул жерден кол топтоп Бердике баатырчы 5000 көлдү калмактарда бошотот да. Ошондо Тума бий ошонун жанында аскер башчысы болуп, ошо чоң жардам берип, ошол жерде жүрөт. Анан ошол жерде ал Шапак экөө достошот. Шапак баатыр. Анан Шапак экөө достошуп, Бердике баатыр тиги жакка кеткенде Шапак тиги Тума бий таласка кеткенде, ошондо Шапак баатыр өзү сопровождать этип келген экен да. Таласка өзү сопровождать. Бирок калып калды беле ушулар. Ошолордун урпактарынан ошол биздин эми Тума бий биз азыр ошол Шапак деп бизге Бошмоюн ичинде кирип жүрөт. Биз анын Ырысматтын бир тууганы мелип жүрөбүз да. Ошол жерден Шапактар. Бул Шапакты айтып атасыз. Бул Шапак, бул Шапак баатыр метип келген да. Ошо менен кошо келген кишилер ошо бирге келишип келген. Ошолордун урпактары бар да, бизге алар бир тууган болуп, Ырысматтын бир тууганы болуп жүрөт. Жакшы. Медер, мына биз Элкөбөк 1700-жылы каза болду деп атпайсыңбы? Ошондон Бутагым деп бир баласы калган экен. Бутак деп атасың, биргеде Бута деп атасың. Ушу Бутак жөнүндө айтсаң. Жапасур баатырдын улуу баласы Көлөкө баатыр болот. Ал ошол кыргыз армиясын жетектеп, ошол согушта курман болот. Курман болгондо жанагы төркүндөр келип, баягы кызын бала чакасын алып кетпей болгондо Көлөкө өлсө көк бар деп инисин алып берип коюшат. Ботокөз деген жеңесин. Ошол агасынын аялы. Ошол Ботокөздөн көргөн баласы ошол Бутакта. Ал жанагы согушта жүргөндө ошол алайда бүгүнкү күндө Чыйырчык деп. Ошол жерде катуу согуш болуп атканда ошол жерде
душмандар колунан ок жеп ошол жерден каза болот. Ошол учурда Ботокөз тоскоол ата бүгүнкү күндө Сарчелек деп коебуз. Жайлоодо, жай айында ошондо туулганда, төрөлгөндө Насип Календер деген Тейт урусундагы ошол бир бүгүнкү күндө суфий деп койсо болот, сопу киши болот ошол. Ошол келип балага ат коюп берет. Буга жана жапасыр өткөндөн кийин Коло баатыр, Качак баатыр баш көз болуп турат аскерлерге. Ошондо ырымы кылып, жакшы ниеттерди айтып, бул жүздөгөн жылдардан бери кыргыз жерин бошотой албай аткан маселени ушул бала чечет деп жакшы ниеттерди, жакшы баягы батасын берип, анан жана атасы өлгөнүнөн кабар келгенде ошол чынар сынса чырпык бар деп бутак деп койгула дейт. Анан бута деп эркелетишет. 7 жашына чыкканда эле ошо Насип Календерди Коло баатыр, Качак баатыр суранат, ошол билим деңгээлин көтөрүп бериңиз деп кошуп берет. Бухарага барып ал жерден 7 жыл окуп, фарс тилинде сүйлөгөндү үйрөнүп, анан эски Чагатай тилинде, анан араб тилинде жазып үйрөнүп келет. Келгенден кийин Качак баатыр кайра колуна алып, ошол жерден аскердик жанагы иш-чараларды ошол жерден үйрөтүп даярдашат. 19 жашка чыкканда ногойлорго барып жардам берип келген бир версиясы бар. Мен кандай болгонун билбейм, бирок орустарга каршы ногойлорго жардам берген деген версия бар. Бутанынбы? Бута баатырдын. Бута баатыр деп эле айтылып келет. Кийин Кандагар деген шаарда, ошол убакта Афганистандын борбор шаары экен. Мир Махмуд деген шах жаз айында Ноорус майрамын өткөрөт экен. Ошондо перстердин, фарстардын шахы Хусейн шахты ал чаап алганда жалгыз кызын алып кеткен экен. Анан ошол байгеге коюп коюптур. Эгерде ким жеңсе, ошол согуш сайышта ошол эң чоңда жатканда байге болот экен. Башка түрк тилдүү элдерден да көп жоокер аскерлер барат экен. Барганда ошол жерде байгени кыргыздар ошо Бишкек баатыр сайыштан, сайыштан жеңип, ошо жана кызды Нилуфар деген кыз, 16 жаштагы кыз, ошону алып, бир Пархат деген досу болот, Кашкар чыгыш Түркстандан келген. Ошол Давлет баатыр деген досу болуп, кайра кайтып, ошол ал жерде алтын, күмүш жана мал салдар болгон эң башкы байге эмеде болот, ошол кыз болот. Анан биз тарапка кайтып келатканда жолдо бир бос үй тиктирип эс алып отурса, бир дервиш аксакал келип сизге кирүүнү суранып атат деп калышат. Анан кирсин аксакал болсо деп киргенде бутуна жыгылып эле, мен ушул жанагы Хусейн шах деген шах болгон, мен жалгыз кызымы тиги досумун тууганмын деп туруп чаап алып, мен кызымы мени ушинтип кордоп кетти. Акча десең берейин, канча десең берейин деп мен жалгыз кызымы бер деп сурангандан мейли дейт, берейин, кызыңызга тийген жокпуз дейт, бирок баягы айтат да, баягы тыйын тыпырын берейин деп, канча бергенин билбейм, эми согушка керек курал жарак болот деп ал бергенин алып, анан кайтып келгенде кыргыздын акылмандары, даанышмандары чогулуп, ошол Суу Самырда ал убакта Жумгал өрөөнү деп аталчу экен. Ошол жер чогулушат. Байбото, Сары урусунан Байбото би уюштурган экен ошол курултайды. Анан Жапасурдун агалары, Малик, Машо деген агалары келет. Чогуу ошол жөнөмөк болушат да, баягы Бутанын Бишкекке айланган жөнүндө айта кетсем, Бута баатыр эртең менен келип, ошол Малик агасынын жеңесинен кымыздан бериңизчи дейт. Анан кымызды алып келип, аларды ырым экен да, биринчи ырыскыны дайыма күйөөсүнө берчү. Анан күйөөсү жок болуп, ошол учурда атта отурган кайнисине кымызды сунуп атып, бармагын салып жалап жибериптир да. Жеңеси ырыскыны өзүбүздө калсын дегендей. Анан тарынат да, биз жоого кетип атсам, эми сиз ушундай кыласызбы деп, анан чынын ыргытып жиберип ачуусу келип. Анан жана чаначты Бишкеги менен эле кошо чогуу өңөрүп алып, аскерлер менен анан ошо Суу Самырды көздөй жөнөп кетишет да. Анан кымызды ичип бүткөндөн кийин жана жыгачты ыргытпайт. Бишкекти дайыма алып жүрөт. Анан Бишкек өңөргөн жигит Бишкек жан баатыр деп эле айтып жүрүшөт. Анан баягы чогулушта курултайга келгенде, баягы 10 башы, 100 башы, 1000 башылар чечилип атканда, сен жаш экенсиң, 100 башы болуп тур деп, болбосо 1,5 миңдей аскер менен барган дейт. Анан ага тарынбай, мейли мен иш жүзүндө далилдейм деп, анан ошол согушта көбүнчө түнү кол салчу экен. Түнү кол салып, баягы жунгарды чапкандан кийин алардын туусун ыргытып туруп, ушундай бир ырымы бар экен да, кыргыздын туусун алып келип сайып койчу экен. Туу жыгар баатыр деп
аталган бирден бир саябак ошодон калган. Ошентип отуруп ал Миң башы болуп, Түмөн башы болуп, Кол башылыкка чейин барат. Бердик Батыр, Эр Солтоной, Атаке Батыр, Эр Садыр, Итим Батыр ушулар баары чогулуп Бишкек Батырдын Миң башы, 100 башы, 10 миң башылар, Түмөн башылары болгон да. Баарынын башын бириктирет бул. Бириктирип, анан эң акыры ошо 1745-жылы Галдан Царен негизи жунгарлардын хандыгы Кулжада турчу экен ошол учурда. Бирок ошол 45-жылы Галдан Царен эмеге келген экен. Ушул Чүй өрөөнүндө Аркалык деген шаар болгон экен. Ошол жерге келген экен. Ошол жерде баягы боз үй тиктирип, ошол жерде өзүнүн баягы мындай айтканда лагери менен ошол жерде чабышып турган экен. Мына Жети суу кыргыздарын бүтүндөй чабат. Жанагы бүгүнкү күндө казак аталып калган бүт кыргыздарга кол салып, ошол учурда Бишкек Батыр ошол кол башчы болуп келип, эң чоң согуш ошол жерде болот. Галдан Царенди сүрүп чыгарат. Сүрүп чыгарганда ушул каланын аты баягы Аркалык деген кала болгон экен, ошону айтышат. Эми ушул шаар эменин атынан биринчи келгенде дагы ошол Галдан Царендин отурган хан ордосундагы туун ыргытып туруп, Бишкекке келип туруп, эми кыргыздын желегин туусун сайып койгон экен. 3 күн турган дейт ошол желек. Баягы кыргыздар өзүнө келип, жанагы курман болгон аскерлерди баары жыйнап, көмүп, антиминтип, ойроттор өздөрүнчө өрттөп дегендей. Ошондо анан Бишкек Батыр атынан аталсын деп Бишкек Батырдын атынан коет да. Жанагы ар дайым баягы 100 батыр болуп турган деле ал Бишкек аталган. Жон ким жеңкел дегенде эле Бишкек өңөргөн батыр. Жана Аксыдан келген Бишкек көтөрүп жүргөн батыр. Бишкекчен батыр деп отуруп Бишкек аталып кеткен. Бута батыр атагалы эле. Анан Бишкек каласы ушул болуп аталып калгандан кийин, Бишкек Батыр каласы болуп калгандан кийин аны хан көтөрүшөт. Баягы айтып атпайбы, казактарда, кыргыздарда баягы хан тейиш деген хандык болбогон деген менен кыска мөөнөттө өзүнчө хандыктар болуп турган да. Чогулуп Бердике Батыр баш болуп хан көтөрүшкөндөн кийин жанагы келишпестиктер келип чыгат. Эмне үчүн бул уруудан келет, тияктан келген, бияктан келген деген талаштар болуп туруп, аксакалдар кайрадан шайлоо кылайлы дегенде тарынып, ошол жерде кыргыздар бири-бири менен баягы жакшы келишпестен таркап кетет. Анан адам баккыча ит багайын деп ачуусу келип, жылкылар союп иттерге бергиле деп. Анан Саяк уруусундагы келинчеги бир уул 2 кыз болот. Ошол кызынан Тайлак Батыр, бир кызынан кийин Тайлак Батыр чыкканда, ал кайра кетип атканда, ошо тарынып Аксыт өрөөнүнө кетип атканда, апасы Кызыл Үңкүр деген жерде болгон экен. Апасы тирүү экен. Анан келинчегин баягы төркүндөрү кетирбей койгондо таштап калтырып эле кеткен экен. Барып Кызыл Үңкүргө барып, Мундус уруусундагы Аймончок деген кызга үйлөнөт, жашыраак кызга үйлөнүп, андан 2 бала болот. 2 эмес, 3 балалуу, 5 жалпысынан кыздары, балдары болот да. Анын бир баласынан биз таркап келебиз. Ошол экинчи баласы. Кайсы баласы? Биз Али Шүкүр деген баласы болгон, Шах Мырза деген баласы болгон, Кыдыр деген баласы болгон. Жок, кимисинен сен? Биз эме азыр айтып кетейин сизге. Ата кишиден. Ата кишиденби? Ата киши Бишкектин баласыбы? Ата киши Али Шүкүр, Шах Мырза, Кыдыр. Анан кийин кыздардын аттарын бир аз унутуп кеттим. Биз ата кишиден таркайбыз да. Ата кишинин баласы Байнаш Батыр, ал жанагы Нүсүп Миңбашы менен акыркы жолу 7-чи жолку баягы Шералы хан менен барганда кошо жанында жүргөн Байнаш Батыр. Ал небереси болот. Эми бир мындай суроо да. Бута. Деп атпайсыз? Бутак өзү аты. Бутак болжол менен канчанчы жыл төрөлгөн? 1700-жылы туулуп атат да. 1700. Анткени ошол жылы атасы өлүп атат. Өлгөндө эле кабар келген да. Ошодон баягы ошого туура келип калат да. Канчанчы жыл каза болот Бишкек? Бишкек Батыр 1755-жылдан 57-жылдын аралыгында каза болгон. Анткени эң акыркы Давачы деген жунгардын ханы ошол убакта тирүү болот, ошол уюштуруп, ушул территорияны ошол басып турган. Ошону кыргыздын жерден сүрүп чыккандан кийин, Давачыдан сүрүп чыкканда 2 версиясы бар да. Бирөө жанагы Цайлун деген падыша болуп турган. Ошол учурда Кытайдын императору. Ошонун учурунда ошонун атайын жалданма жоокерлери келип, жана
башкача дуана кейпин кийип келип ошол жерден күтүүсүздөн атып өлтүргөн бир версиясы бар. Экинчиси жунгарларды курчап жана давачын аскерлерин кырып атканда ошол жерден атып жарадар кылышат. Кийин анан өлөт да. 1755 жылы жунгарлар толугу менен бул жерден кырылып бүтөт. Амурсан деген калат, ал бул жерден качат дагы согушуп. Сибир кыргыздарына барат, бул орустардын версиясында деле бар. Ал жерде чабышып, аерден кетип, анан бул монголдордон чоң курал баягында күч топтоп, Цин империясы менен согушуп жүрүп, 1757 жылы Амурсанда курман болгон. Ошо менен ойроттордун империясы толугу менен талкаланып, анча-мынча калдыктары Эдил дарыясынын же болсо Волга дарыясынын жээгиндеги бүгүнкү күндө Калмыкияга барып уже чогулуп калышат. Силер китеп жазган экенсиңер. Бишкек Баатырбы же Бишкек Дыйканбы деп ушундай темелер бар экен, Дыйкан Бишкек. Мен айтайын дегеним бу да. Силер ошо китепти жазып атасыңар. Галдан Серенди Бишкек өлтүргөн деп. Галдан Серенди Бишкек өлтүрбөйт. Галдан Серен деген баягы ички калмактардын арасында бийлик талашы болуп, ошондон кийин ал өзү. Менде дагы бир версия бар. Бунун өлгөнү мындай. Булар бири-бири менен такталашат. Кулжада болот бул окуя. Бу жерден өлгөн эмес. Сүрүп чыккан, бирок бу жерден өлгөн эмес. Ал Кулжага барат. Кулжада Найдан деген атасы калмак, апасы кыргыз. Ошо кыргыздар тарбиялап чоңойткон жигитти бул эмеге жөнөтүп, ошол баягы талаш болуп, айласы кетип турганда бир көз ачык келди, ушундай бир дуана киши, бир сизге бир кеңешти айтайын деп атат деп аны ооруп аткан болот. Анан кирип, ошо уу берип өлтүрүп кетет. Ошо Найдан деген мындайча айтканда спецслужба өлтүрөт. Мен айтып атканым ушу, силер китеп жазып атпайсыңар, Бишкек өлтүрдү деп, бул туура эмес. Ал киши эми ал өзүнүн версиясы, ал мен укпайт да ал киши, ал өзүнүн мүмкүн. Ошону айтып атам, Бишкек өлтүргөн эмес. Эми бул жерден айтып кетиш керек, урматтуу замандаштар. Бул жерде Солтонун Бишкек жөнүндө сөз жок. Бул Медер Бишкектин 9-урпагы дедимби? 9-урпагы. Бул Бишкек Баатыр болгон Сары урусунда. Сары урусунда Кыркуулдун Бишкек Баатыр деген болгон. Бул болжол менен туура айтасың, 1710 ушун тереңде төрөлгөн киши болуш керек. Менин билишимче. 1700 туура айтасыз. 1702 дейт, 5 дешет. Бирок ошондой да. Тигил атасынын өлгөн убагына караганда 1700-жылга чыгып, анан 56-57 жашында өлдү деген версияга караганда ушуга туура келип калат. Туура. Мен Саруудан ушу Бишкекти качан айтат, бул бурпактар чыга деп өзүң келдиң. Бирок бул Солто Бишкек эмес. Бул Солто Бишкек такыр башка. Сенин Бишкегиң башка. Бирок сен деле мына Медер Бишкек деп атпайсыңбы? Паспорт сен Итибаевсың да. Булар деле ушул Бишкек эмес, мисалы үчүн Пишбековдор. Ак Козу, Манап Козу, Манапбай, Жорго Рыскул деген балдар бар, алар деле Пишбеков. Да, Бишкек деп энеси Бишкек кармап төрөлгөн деп атынан коюлганда, экөө эки баатыр деп айтсак. Туура, мен атайын кызыгып, бир убакта 2003-жылы атайын келип, Султан Абдрахманов деген агабыз менен таанышып, мен алар тааным дегенден чогуу барып келгенбиз. Барып, камерага тартып, Рустам Аташев деген кинорежиссер, ошол убакта оператор болчу, ошол тартып, Асан Турсукулов деген да сүрөтчү агабыз менен болуп чогулуп сүйлөшүп келгенбиз да, кандай тиешеси бар экен деп. Сен айттың, биз улап коелу азыр. Бишкек дагы бир аз аягына чейин. Тайлак кандайча жээни болгон? Тайлак Баатырды мен илгертен эле баягы жазып жүргөндө, Тайлак Баатыр Саяк урусундагы аялынын эки кыз бир уул болот. Ошол Саяк кызынан Тайлак Баатыр жана Жумгалдан алганбы? Жумгалдагы. Анан бирок бул Жумгалдан алганы менен ошол кызынан кетет да, бул эркек тарабынан эмес. Кызынан ушу жээнине бере болуп калат да. Бул Бишкектин кызынан кетип атабы? Кызынан кетет, баласынан эмес. Жээнине бере да мындай. Бишкектин кызынан. Ошо Бишкектин кызынын аты ким? Кыздын аты мен ошо азыр эстей албай атам мына. Мен де бир нерсени айтып коеюн. Ооба. Бул Солтонун Бишкегинин да эки кызы болгон. Ошо Солтонун Бишкегинин кызынын аты Наваткан. Ошол Рыскулбекке турмушка чыккан. Рыскулга, Саяк. Сенде да Бишкектин кызы Рыскулга турмушка чыгып атпайбы? Сетип аткандын бир версиясын мен Асанбек Станововго мен бергем. Мен Бишкекке жаңы келгем. Ошондо материалдарың бер деп, анан Тайлак Баатырды айтсам, аябай кызык материал экен. Мен билбей, түшүнбөй эле жүрдүм эле. Биз экөөбүз талаша кеткенбиз да, ал убакта талаш маселе болчу. Анан мен ошондо айтып бергем, кандайча дегенде экөөбүз таанышканда эле экөөбүз талаша кетип, эшикке чыгып да талашып, анан материалдар көрсөткөн, мына көрдүңүзбү десем, анан материалдардын баарын мага бер, мен Бишкек Баатыр жөнүндө жазып жүрөм деген. Бирок ошол сетип аткан версиянын бирден бир себебин биринчилерден болуп Асанбек Станов баштаган да. Тайлак качан төрөлгөн билесиңби?
Мен ага кызыкпаптыр. 1798 жылы төрөлөт. 1800-жылдары. 1800 десеңиз? Ооба. 1798-800 жылдар төрөлөт. Эгерде Бишкек, Бута 1700-жылы төрөлсө, Бишкектин кызынан 1800-жылы тайлак төрөлө болсо канча жашта? Мүмкүн эми 30 жашында болгондур, мүмкүн эми 25 жашта болгондур. Көрдүңбү, мен дагы айтайын дегеним ушул. Кыргызда Рыскул бий саяктардын бирден бир башчысы адам болгон. Ал 30 жашта эмес, 20 жашта да кызды албайт. Илгери билесиң, 15 жашта кызды карадал деп баягы эметип койчу. 15 жаш деп мен ойлоп атам да, ошондо бул кыз 1783-жылы төрөлгөн болуп атат да. 1785 анан бул канча жашта өз Бишкек өлүп атат? 1755-жылдары өлүп атат. 55-жылы өлүп атат. А кызы 1785-жылы төрөлүп атпайбы? Дегенде ойда просто мындай ойлоп койгула да. Бирок мындай мен алар менде бир сүйлөшкөм да, бир жолу дарыгерчиликке келип калышкан, ошо урпактарыбыз деп. Ошондо сүйлөшкөндө алар мындай деп айтышкан, Бишкек Баатырдын небереси эмес, чебереси деп айтышкан да. А мен небереси деп жүргөмүн. Мен аны так билбейм да. Чебереси дегенде ошондо экөөнүн кайсысы туура келет, эми аны билбейм. Негизи эки Баатыр болгон. Бишкек Баатыр, Солто Бишкек, силердин Бишкек болгону чындык. Эми сөз сизге келсек. Биз жана меңди дедик. Биз элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетели. Буякта бир азыркы санжыра кызыккан адамдардын айтканы туура. Ой, бир баатырлыгына токтоп кетсеңерчи. Деп мына биз Бишкекке токтолдукпу? Ошол сыяктуу. Меңди деген өзү ким болгон? Мына биз айтып атабыз, Тубайдын биринчи аялынан. Тагай берди, Меңди Мураталы деп атабыз. Үчөө деп атабыз. Эми ошо Меңди деген ким болгон бул киши? Меңди Баатыр болгон өзү негизи. Адан Меңдиден тиги немеден Жетуру деп коет. Ким алар? Алар Оготур, Сакоо, Кашкатаман, Бөлөкчал, Жол жакшы. Оготур, Сакоо, Бөлөкчал, Кызыл Курт, Кызыл Кулак, Жол жакшы, Кашкатаман. Кашкатаман, Жетөө. Муну Жетурук дейби? Жетурук дейт. Жетурук дейт. Туурабы? Меңди эмне баатырлык кылган? Меңдинин баатырлыгына токтоп кетсең. Меңди калмактар каптап киргенде таласты да алган болчу. Ошон таластын жайында турганда калгандар кээ бирөөлөр таластын элин бартаң аксын көздөй эмени көздөй качкандар, мендилер качкан эмес, ошол жерде болчу. Ошол жерде болчу, анан суунун жээгинде эле тиги ошо менди калмактын кайсы Кычымерген деген бир эмесин баатырын өлтүрүп койгон болчу. Анан ошол учурда ошону эме кылып калмактар себеп кылып ошо кыргыздардын баардыгын ошол жерде кыра башташты. Тың чыккандын баардыгын өлтүрө башташты. Өлтүрө баштап ошонун акырында анан кийин Мендиге кезек келип калат. Мендиге кезек келгенде эми чакырып атат, жөн чакырган жок мени. Тиги калмактын эмеси башчысы балдарын ээрчитип алып, кокус нормальный болсо, анда мен калпагым менен тиги булгалайм. Анда баары жакшы. Эгерде кокус мени башкача боло турган болсо, мен ошол боз үйдүн бир жагын бир иши кылып чыгарып ыргытып жиберем, анан ошондо силер качып кеткиле дейт. Эгер ошондон кийин Менди кирип барып анан саламдашып кирсе, эмне келгенин билбейсиңби? Сен калмактын баатырын өлтүргөнсүң, билесиңби? Азыр сени биз өлтүрөбүз деп эле, анан кийин кармаганда ошондо кармашып атып, эме жанында канжар болчу, канжар менен аш жерден тиги калмактын баатыр эмесин кантайчысыны саяйын деп колу жетпей калат да, чала сайып калат. Ошол жерден кармап алып туруп, Мендинин мойнун кесип өлтүрүп коюшат да. Анан алар кыргыздарды ошол жерде таласта кырып аткан кыргыздардын баардыгын бир чоңкур казып туруп ошого ыргыта берген болушат ошол жерде. Ошол жерден тиги Мендинди ыргытып, башын да ыргытып ошенткен да. Анан балдары болсо анан түн ичинде келишип, ошо Мендини ошол жерден таап алып, башын таап алып барып көмгөн. Урматтуу замандаштар, муну бекер сураган жокмун. Бул калмак доорунда болгон окуя да. Бул Меңди өзү баатыр иши болгон, кыргыздарды баягы жетектеп, калмактар менен кармашып жүргөн учур экен. Өзү аябагандай зор киши экен дейт. Бирок калмактарга баягы басып кирип, кыргыздар баягы мүгдүрөп калганда Меңди жети баласы менен качкан эмес. Тура берген. Анан калмак айтып атпайбы башчысы? Коркпойбу менден. Чакыргылачы келсин дейт. Анан келгенде эле
ушундай айтылат да, мен иликтеп жүргөндө. Ушундай айтылат, кирип келген өзү килеген киши да. Бирок ошо кетип баратканда сиз айткандай айтат, мен шамшырга катып барам. Булар мени соо койбойт. Соо койсо мен жанагы боз үйдүн бир эмесин кыркып кесип таштайм, күбөлүп түшкөндө эле качкыла дейт. Түрү чыкса көрүнөт да. Анан кирип барганда эле калмактын башчысы айтып, ой бул дал деган экен, канча калмактын башын кести. Өлтүргүлө деп атпайбы? Анан ошону жанагы тартканда дейт, бир аз жарымын илип кеткен экен башчысынчы. Ошо кыйкырып атып түнү бою өлүп калган дейт. Мени өлтүргөндөн кийин өзү ошо мен кирип келатканда менен кошо жанда жолборустар көрүнөт да көзүнө. Ал киши аял коркуп кетип, теги ушу менди деп түнү менен канча эметип атып, кара менди деп кыйкырып атып ошо өлүп калган ал киши. Жакшы. Мына силер айтып атасыңар, Оготур Сако деп. Оготур ким? Ал Токтоболот, Токтоназар деген киши. Мен айтарым, Сако дебей. Мен ойлойм да. Биз ошол Сако десең ошо ойдон кетип калат. Азыр айтат Сако деген болгон депчи. Сако деген бул каймана аты. Бул болсо Сако бул Токтоназар. А Оготур болсо Токтоболот. Туурабы? Мына ошону жазып койсоңор дейм да. Мен карасам, силердин санжыраңарда дагы эле Сако, Оготур деп жүрөт. Кийин такыр чала молдо димбузат болуп, баазы санжыраны жакшы билбегендер, ой, Сако деген болгон, Оготур деген Токтоболот, Токтоназарын тааныбайм деп коюшу мүмкүн да. Мына ушуну кеде айтам, өзү мындай эме коюп туруп, каша коюп жазып койсоңор. Токтоназардан үчөө болгон. Үчөө болгон. Баркыдан Токтоназар болгон, Бөлөкчалдан Токтоназар болгон. Анан бул Сакодон Токтоназар да. Анан Баркыдан Токтоназар болсо, бул Шералы хандын аялы жана Жаркын айымдын атасы болуп эсептелет. Бир чети Аспердинин кызы болуп калат. Кызы болуп калат да. Анан Токтоназар менен Аспердинин атасы экөө бир тууган болгон, Чот Баатыр экөө. Ошону айтып атам. Бирке Чот Баатырдын кызы кылып атат. Чот Баатырдын кызы эмес, Чот Баатырдын бир тууган Токтоназардын кызы да. А Чот Баатырдын баласы Асперди датка багып чоңойткон болуш керек ал кыздарды. Анан ошол чоңойтуп эметип анан кийин жана Аспердинин баласы Кенжебай датка болуп атпайбы? Кенжебай датка кыздары менен кошо чогуу болгондо, анан ошо керек болсо ошол тиги Токтоназар өзүнүн ошо кызына арнап, ошо Ноокенде жанагы Кызырабад деген жерге парк салдырган. Алма бактары тигип элдер эс ала турган немелерди салдырганда, жолдорду салдырган, ат майданды салдырыптыр. Анан кызына арнап ошо тиги парк салдырган экен. Ошону Жаркынай кызыма деп. Ошон үчүн бул Токтоназардын кызы болуш керек. Эме ушу тактап койсоң, эки сөз бар. Кызы. Токтоназардын кызы деп, бирээсте Аспердинин кызы деп жүрөт. Зыйнат датка да экөө тең эле Токтоназардын кызы болуш керек. Эми Токтоболоттон ким чыгат? Оготурдан. Токтоболот жанагы Жетурукка Абдый деп жүрбөйсүңөрбү? Абдый. Абдый кимдин баласы? Менин оюмча жана Токтоболоттун Токтогул деген баласы бар. Ошону чаңкан Абдый. Абдыйдан Эр Калыбек дейт. Эр Калыбектен Эркетай Жайсаң, баягы Бердике Баатыр менен Анжиянга барып салгашып, даяр калмактарын бир 600 калмагын берип кошулбадыбы Бердикеге. Ошо Абдый Жетурук да. Жетурукка келет. Абдый ошо болсо керек деп ойлойм да. Абдый чаңкандын баласы Абдый, Эр Калыбек, андан Эркетай Жайсаң. Эркетай Жайсаңдан Мырзабек Суан деп коет. Жана Суандын кызы Токтогул жакшы көрүп калган ким эле? Алымканбы? Ошо Алымкан Суандын кызы, Эркетай Жайсаңдын небереси болот да. Бул жерден Абдый Жетурукка кирип атпайбы? Ошо менен башка Абдый жок силерде. Ошол эле Абдый Жетурукка кирет да. Ошол Эркетай Жайсаң да өзү баатыр чыккан киши. Эр Калыбек дагы, Эркетай Жайсаң айтып койшун урпактары бар да. Токтоназар жөнүндө айттыңыздар. Эми Кызылкурт деп атабыз. Кызылкурттар кайда? Жетурук. Кызылкурттар Жетуруктун Кызылкурт бул тиги Баткен тарапта. Ошак тарапка кетип, ошакка барып, ошакта Баткен тарапта жашашат. Жана мен суроо берип атпаймынбы? Ошо Баткен тарапта 40 кол кайда төрөлүп, кайда акчага кетип калган деп. Бул жанагы калмак доорунда эл чачырабадыбы? Жетурук чачырады. Кийин кайра бирикти да. Ошондо Кызылкурт ошо кулунду. Баарыңар ар кайсы таракка
качкыла дегенде ошондо ошо качканда мен да ошентип айтканда ошо Кызылкурт ошо Баткен тарапка качып кеткен да ошол жакта Кулунда эле жанагы ошол жерге калып калышкан да, токтоп калышкан. Кулунда айылында Разаков деген ошо Исхак Разаковдун айылы Кулунду ошол жерде ошону бир мындай бир изилдеп такташ керек. Матен Сыдыков деген аксакалдын лечение кылып калгам да. Ошондо таанышкан күнү эле мен Бишкек Баатырды сурайын деп баргам да. Таанышып эми эле отурганда каяктан болосуң деп сурады, анан Аксыдан деп. Анан кайсы уруудансың деди. Анан Сару десем, анан айтты, Сару болсоң Исхак Разаков жөнүндө уктуң беле деп айтты. Анан ооба уккам, китептер бар менде дедим. Бир китеби бар болчу десе. Анан айтты, ошол Сару уруусунан болот деп айтты. Анткени экөө жолугушуп сүйлөшкөндө биз Аксыдан келген экенбиз депчи. Анан баягында мен бир окуучум бар, жана кесек терден болот дегенден, анан мен ага чейин аксакалдардан сурагам да, ата тегин билбейбиз деп эле айтышат. Бирок ошо интернетте чоңойгон деп. Анан баягы денесин алып келгенде деле, Россиядан алып келгенде Аксыдан барышкан да, Сару уруусундагы ошол тууган урттар барган. Эми жөн жерден барбаса керек да эми. Белекчал. Белекчал дейбиз, Белекчал дейбиз. Кашкатаман. Бул урпактар кайда? Жана Түкөк, Мадияр деп атпайбызбы? Кашкатамандар Анжиян тарапта. Анжиян тарапта ошол жерде чоң бир майрам болуп атып, ошо тиги чүкө атышып, орду атышат да. Орду атышып атып, анан кийин ошо ким Белекчал кечирээк келип калат. Келип калып анан кийин кечирээк калып, бирок аябай чүкөнү жакшаткан экен, чүкөнү ошол келип атып, анан баарын атып өтүп, анан кийин ошол жерде чырчыгат туура эмес басып алды, чийинди туура баскан жок, тыйындаймда деп. Анан ошондо кара баар тең, кантип туура эмес, мынакей. Таманы тимеле таптак басылып турат, таптак. Таман менен турат деп. Жылаңайлак эме ойношуп турду. Анан ошондон кийин Кашкатаман аталып калган. Балдар ошол жакта. Ошонун урпактары азыр. Урпактар ошол жакта. Таласта да бар. Таласта да бар. Бул Бакаятан анан наркы Бөлөкчалдар Кыргызстан айылында. Анан Бөлөкчал жол жакшылар деп коет. Тиги Май айылында. Ошолордун баары ошо Бакаят районунда. Анан бул Кара Бура районунда, эки районда жайгашкан. Булардын урпактары. Жиркелеби Кашкатаман бул түштүктө да көп. Түштүктө да көп, түштүктө. Менимче Кашкатамандан Түкөн Мадиярлар болсо керек эле. Ошонун баласы. Ошондой, ошонун урпактары. Мен көп айтам, атын айтса куту сүнөт. Ушуну атын атап койсоңор жакшы болот эле депчи. Бул Байсуудан ким тарайт? Биз жана токтоп. Байсуудан Кара деп атпайбызбы? Кара Байсуу, Сары Байсуу деп эмес. Ак Байсуу, Кара Байсуу, анан кийин Кедей Байсуу деген үчөө болгон. Үчөө тең эле ошо эме Капката, чоң Капка тарапта ошо таластын ар баш жагында, батыш тарабында жашашкан, ошо суунун жээгинде, суунун башында турушкан, суунун башы болуп. Ошо анан суунун башы деген дагы баш эме болуп калган. Анан кийин алар кийистерин баарын тең ошо сууга эметип, сууну кээде сени бурушкан, кээде сууну бурушканда, ошо кийисти ороп бурушканда ошол канан Кара Бура деген ат калган ошондон. Кара Бура деген ошол сууну бууганда, алар ошо кийис менен ошо кийиске ороп туруп анан кийин буучу экен да. Бурчу экен сууну буургандачы. Анан ошо суунун башы болуп, ошо жана Кара Бура районунда эле ошол кишилердин кылган нерсесинен Кара Бура болуп аталып калган болуш керек. Бу казак менен кыргыздардын эмесинде дагы Ормонхан бу чүйдүн суусун Кара Бура кылып бууган. Аграл Манат району болуп калды. Алар ошол кийистерди анан кийин талдарды кыйып келип туруп анан кийин ошо же болсо тиги камыштар менен же болсо кийистер менен буруп туруп анан кийин салып ошентип айтсаңыз камыштар ошо менен келип туруп анан бууганда суу токтоп калат экен да. Ал убакта кайдагы мисалы үчүн тиги кийиз баары эле болгон эмес анда. Ал жана Кара Бура деген мааниси ошол. Ал жанагы камыштарды кесип келип баягы ортосуна шагыл таштап ороп. Анан кайра эметип, кайра ороп турган 10 чакчы көтөрүп барып анан таштап туруп анан сууну токтотуп. Бир 50-дө 300-дө киши ошончо канча болсо Кара Бура дейт. Анын мааниси ошол. Биз меңдини айттык, жетиругун айттык дейли, мейли токтотобу. Биз Тагайбердиден токтоп калдык. Тагайбердиден Токтомуш Жамантай дейт. Токтомуштан Жамантайдан ким кетет? Токтомуш Жамантай Тагайбердидин балдарыбы? Жамантайдан Жалпактил, Чаян анан Баркы кетет. Жалпактил, Андабай, Кабай Ырай, Жалпактил, Жабайлар ошонун балдарыбы? Менимче 4-5 баласы бар. Ошол туурабы? Туура. Ошонун урпактары кайда?
Аларды таласта, Ақсуда, ошол тараптарда. Бул Аксу менен Таластын ортосунда эчтелеме жок экен. Бул тиги Таластан Аксуга өтүп, Аксудан Таласка өтө беришкен, ар жактан кыйынчылык болсо Таласка келип, бияктан көпчүлүгү Талас тараптагы кыйынчылык болуп, Талас тараптарынан ошо Аксуга өтүп кеткен да. Азыр Таласка караганда сарулар көпчүлүгү ушу Аксу районунда. Аксуда толтура, бул деген ооба. Анан Ферган өрөөнүндө. Ошо качканда, ошо жака качышканда жана чүкө деп атпайсыңарбы? Чүкө менче ошол жанагы чүкө деп Баяз туралды ошо чүкөдөн болот. Мисалы үчүн тарыхчы ошо менче чүкөдөн болуш керек. Туура. Эми биз Мураталыга келели. Мураталынын бир сыры айтып кеттик. Биз Боргемик деп атабыз. Солдойгон Боргемик деп ушуну айтабы, же баласын айтабы? Өзүнө эле айтат. Өзүнө айтабы? Өзүнө айтат. Өзү чоң киши болуп мында солдоп жүрчүкен да. Башканымда сүйрөлүп бас. Жакыповдун китеби турат да. Биздечи бул өзү ажы киши ушул Боргемик китебин жазган. Ошол биз жанагы айтып атпайбызбы? Тубайдан ошо бул жанагы немеден Мураталы бий деп кичүү болгондо, ошол 12 жашында ал бий болгон, мерке болгондо. Ал кушту учуруп, анан ошону меткенде 12 жашынан баштап ошо 66 жыл бий болгон киши экен да бул Мураталы атабыз. Анан бул Боргемиктин мындай болот да, Бакыбек деген баласы болот. Боргемиктин баласы болот бул. Бир эле баласы. Ушул өз баласы. Бакыбек өзүнүн баласы. Анан бул ошо кыйынчылык убакта түштүккө ооп кетет. Түштүккө ооп барып, жана Түйтөнүн Саяктын Назарбек деген кишисине түн катарын эмес, ошого жолугуп калат. Анан ошого жолугуп, ошолго бала болуп, анан ошол үйлөнтүп, адан Бакыбектен Аташ, Жакаш, Карабатыр, анан жанагы Арык деген. Туура. Ошолор болот да. Анан мен бир аз адаштырып алмакчы. Туура айтасыз. Бул Бакыбектин балдары. Жапаш, Аташ, Карабатыр, Арык. Туурабы? Булар Кара Боргемик деп коет экен ошол. Вот туура. Мен айтарым дегеним ушул бул Боргемик өзү таарынып кетсе керек да түштүккө. Эми ошол убакта таарынып кетпегенин билбейбиз, бирок ошол убакта жоолор, немелер көп, ар кимибиз ар жакка тараганбыз да. Анан бул негизи балким ошондой болуп кеткен. Боргемик дегенде Саргамышка өтүптүр. Саргамышка барып, Саргамышта көп Боргемиктер. Анан Аксуда Кичи Ак жол дегенде аябай көп экен. Мен булардын курултайына барып келдим 19-жылы. Жакшы компактына жакшы жашашат экен ошол жерде. Баартаң элдин баартаң ошо келип ошол жерде болушту. Анан тиги Саргамыштан да келишти. Болот деген жигит бий шайлашты. Боргемик бул Мураталыдан кийинки сарунун бийи болуптур. Мураталы Тубайдан кийин бий болуптур. Булардын туусу бар экен. Мураталынын туусу деп эсептешет экен, Тубайдын туусу деп эсептешет экен. Бул мен ал жерде менен сүйлөшүп Тубайдыкы да эмес, Мураталыныкы эмес, бул Сарунун туусу. Сарунун туусу тиги Сару тиги Көнөк Баатыр согушка кирерде Тубайга ишенип, Тубай сен бул тууну жакшы кармак, не только баары Кыргыздын туусу. Муну жакшы сакта, ал эми кыйыныраак, жаныма такай жолдош катары алып жүрген Кыркуул мага жардам берсин. Төгүң төрт Баатыр жардам берсин. Тогунай болсо бизди артыбыздан карап жүрсүн. Сактаган болсун деп туруп берген да. Ошол Тубайдан кийин Мураталы бий болуп барлык саруларга. Андан кийин Боргемик бий болгон экен. Анан булардан да бул Арык урукуна жана Кемпир Баатыр деп атпайсызбы? Ошо Кемпир Баатыр чыкканда, Кемпир Баатыр ошо жанагы Чомой Баатырды билбейсиз? Суудан мурун өткөндө Чомой Баатыр айылы тигүү деп ошолор менен биргелешип неме болуп жүргөн экен да. Анан Сатыке Баатырдын астында булар жанагы салгылашып жүргөн да. Сатыкейби? Сатыке, Сатыке. Анан булар Кемпир Баатыр деп аталып калган себеби ошол жерге барганда баягы 12 жашында буларга жоо тиет да. Анан булар баягы тияктан башка жактан келди деп буларды бир аз кемсинтип, анан баягы ким баягы бизди ушул сактап калды, көп жылкылар сактап калыптыр, неме кылыптыр, 12 жашында каршылык көрсөткөн экен да. Анан ошолдо жылкылар сактап калганда
бул неме баягы кайсы баягы кемпирдин баласы да, анан кемпир баатыр болуп. Кемпир бакканда. Кемпир бакканда, анан ошо кемпир баатыр болуп калганда ушул бою. Медер 57-58 жылдары Бишкек Баатыр жанагы эки вариант менен айтылып атпайбы? Биринчи жарадар болуп барып анан өлөт деп атат да. Ошондо сен да жазганыңарда бар, бул Алакаш келип таласка алып келип койгон деп. Канчалык деңгээлде чындык? Бул эми анчанда баягынтип ок тийгенден кийин бул жарадар болуп, октун жанагы уусу таасирин бере баштаган. Анан жанагы Аймончок деген келинчеги баягы Мундуз уруусунан. Ошол мындай кылат. Бул азыркы биздин Правда көчөсү менен мындай айтканда азыркы Султан Ибраимов көчөсү менен жибек жолунун кесилишинде мурда Ысык көл кинотеатр болчу. Ошол Ысык көл кинотеатрынын ордунда мурда 1903 жылы Смирнов деген окумушту тартып алган Бишкек Баатырдын күмбөзүнүн сүрөтү бар. Ошол жерге бул күмбөз курдурушат булар. Күмбөз курдуруп өзүн айтып кеткени бар да. Бирок койгондо эгерден эле кыргыздар күмбөзгө коюлчу эмес экен да. Анткени душман келип чаап, башын кесип кетип, шыйрагын жерге казык кылып кагып салса, ошол элден кийин жете жакшы бир лидер чыкпай калат депчи. Анан ошого аны Аксыга кетип атып, Талас аркылуу кетип атып, Таласта калган дейт. Эми аны жашырып коюшкан. Сыргак Сороnkулов абабыздагы бир айткан, ушу Таласта болчу бир айтып берген мен бир укканмын депчи. Анан так эч ким билбейт. Бирок Бишкек Баатырдын күмбөзү болуп ошо аталып турган бул жерде. Кийин эле сүрүп салып, жана саясий окуялардан кийин кинотеатр курулуп, азыр эми мечит курулуп калды. Ошонун эле ылдыйраак жагында бир дөбө бар. Бишкек шаары боюнча эң эле бийик жер ошол жер. Төптөгөрөөк. Илгери мен улуттук телеканалга дагы чакырып, жаан жаап жүргөн ошол жерде баягы Бишкек Баатырдын чебин урандылары ылдыйлап баратат да барган сайын. Барып Куран окуп турчубуз да. Барган сайын ылдыйлап азыр билинбей эле калыптыр. Мусорлор ташталат ал жерге, ошол каралбай калган да. Ошол жерде дөбө тосуп, ошол чеп, бийик чеп туруп, ошол ортодо Бишкек Баатыр өзүнүн жанагы ошол жерде турган экен да башкарып. Белгилүү баатырлардын баары сөөгү табылган эмес. Чын айтыш керек. Душманын издеп жүрүп өлтүргөн. Бирок эми бул болсо бир вариант да, азыркы айтылган. Бишкектен сенин сөөгүңдө осуяты боюнча Таласка барып көмүш керек болчу да. Мынчы. Негизи бул жанагы сенин вариант боюнча Таласта барып көмө албай калып, анан башка жерге көмгөн деген сөз бар. Негизи Баатырдын сөөгүн билдиришкен эмес. Анан бизге жеткен бул Бишкек күмбөзүн душман билбептирби? Ошондо эле ойрон кылып талкалап салмак. Бул дагы жөн эле сөз, мен ойлойм. Бишкек Баатырдын сөөгү табылбай калды ал. Кетти деп айтсак болот да. Кемпир Баатырдын дагы бир баатырлык эметейли, анткени муну биздин Солто 53 менен кошо Солтону ошо Кокон хандыгынын убагында Солтон Канай бий болгон. Канай бийге Кокон хандыгы ошолорго каршы болуп, анан булар илеге катышкан. Илеге эметип туруп, анан буларды кармап келип туруп, Оли атага камап койгон да бул Кокон хандыгына. Анан ошол убакта биздин Кемпир Баатыр деп атпайсызбы? Кемпир Баатыр ошол өзүнчө жанагы немеге алып келип туруп, тиги Ажыбек Кемпир чомойлор бар биригиптирип, тигини жанагы Ажыбек датка, биздин Ажыбек датка аркылуу туруп бошотуп алышат да, бошотушат. Мунун чоң баатырлыгы бар да ушундай. Жакшы. Солтолордун ошол эли кайра чүйгө көчүп келет да ошол. Жана Бишкек Баатырды айтып атпайсызбы? Бишкек Баатыр өлтүргөн деген версия бул туура келбейт депчи. Чындап эле биздин жерде туура келбейт. Бирок жана айтып өткөндөй баягы Найдан деген жанагы киши барып, Карабулжага барып, кечирип койсо Кулжага барып чыгыш Түркистанда, Кашкар бар турган жак, ошол жака барып, анан жана кирип уу берип чыгып атпай карабайсызбы? Ошондо деле Бишкек Баатырдын баягы тыңчысы бар өлтүрүп келип атат да. Бирден бир себеп. Бул эми Кытайлардын источнигинде да бар. История Китая деген китап бар. Джастин Уинтл деген кишинин китебинде ошо бир версиясы ошол ушуга туура келет. Сиз жана айтып кеттиңиз. Үкө деп атпайсызбы? Үкө беле, үкө. Андан сатып алды, теңир берди деп атпайсызбы? Райымбек кайда калат? Бул Райымбек деген бул ушуну бир тактасаңарчы. Мен билгенден жана керек болсо бизде мындай деп кетип калат. Култайдан таратып сатып алды, теңир берди, Райымбек деп айтат да. Баягы билесиз го, Колпош менен тубайлар, Култайлар баягы калпасуусу дейби? Ошол жерге бир эгин сегишпеди беле? Мен бизде Санжырада калып калганда, эгин секкенде Колпоштун эгини жакшы чыкпай калып, анан бөлүшөсүң деп Култайларга чыкканда, анан бул Райымбек
бір чабыш кетіп бір ошо колпоштордун белгилүү бір байбичесинин атынан тебелетип өлтүрүп койгон жери бар да. Ошондон анан өч алабыз дегенде анан Райымбек качып атпайбы, жанагы Райымбай, Акбай, Райымкул деген балдары менен. Бул айтымына караганда бул казактардын bir досу бар экен, ошол айылга качып барып атпайбы. Азыр сиз айтып атасыз, бул жерден сатып алды, Теңир берди деген эки баласы бар депчи. Мен айтам, үчүнчүсү кошулуп жүрөт, Райымбай, Райымбек депчи. Илгеркиде. Санжырада. Ушуну тактасаңыз, ошо Райымбектен жанагы Райымбай, Акбай, Райымкул. Анан барып качып барганда казак досуна келгенде Райымкул ооруп калбадыбы? Ошокто казакты катуу ооруп жүрүп аттыр. Анан өлөт дегенде айтпадыбы? Түрү болсо этсеники сөөгү, өлсө сөөгүн жашырып кой. Деп анан баягы сууну кечип булар жанагы Райымбек эки баласын алып кетип калган. Биз ушуну изилдедик да, биздин өзүбүздүн Бош Моюн китеби деген биздин Мурат аке деген качып болуп кетти. Ошол жазып жатат эле. Анан биз жана култан кутукка караке деп атпайбызбы? Биз ошолорду мет анан кийин жанагы сатып алды. Жанагы деген Райымбек деген действительно Теңир берди, сатып алды, жанагы бар. Анан эми биз ошону изилдеп баратып, берде колпошторго биз кошулуп кеткен, азыр колпоштордун арасында Жеңиш Жаркынбаев дегенчи. Алар ошол как раз ошол урукталып келди да, биз колпоштон экенбиз деп. Ошондой айтканда Култай деп айтылат. Култай деп айтылып кетет. Анан ошол жакка кетип биз андан ары токтоп калганбыз да. Биз ошол аягына чейин. Мен азыр улап коеюн. Ошо Райымкулдан мен айтпадым беле, баягы Бир Назардын Алыбайы. Алыбай, көлдүн Алыбайы. Казактар конокко чакырганда барып, анан баягы өзүңөр билесиңер, ат чабыш болот, ат даярдап барыш керек, күрөш болот. Ошо казактар Райымкулду чыгарган. Балбан чыккан экен да. Казакка кетип калган Райымкул. Райымкул казакта калып, тирүү калыптыр, өлбөй калыптыр. Анан кыргызда Бир Назардын балбаны чыгып анан барып күрөшүп, жыгылып келбеди. Анан жанагы келгенде айтып атпайбы? Мен түшүнбөй калдым, бул казак балбаны Манас атамдын арба колдосун деп мени көтөрүп чаппады деп атпайбы? Анан Бир Назар Алыбай айтпай, бул баягы качкан тозгон кыргыздар болуп жүрбөсүн, барып сурагалашса, Райымкул экен. Анан Райымкулду алып келип, анан бул Алыбай үйлөнтөт. Жанагы Жээн Кара, Арзы, Жээнбек, Абдыраман деген балдар ошондон төрөлөт. Эгерде ошол болсо анда туура болот. 5 баласы бар да. Арзынын тукуму менимче аз калды болуш керек. Бизге жакын болчу Саруудо. Качып болуп калды да ошол тукумдар. Кийин ошол Райымбектин жанагы Акбайлар издеп келген экен. Биякачы издеп келсем бир тыңыраак киши жокпу айтор. Баягы издеп кыдырып анан эч ким көңүл бурбаган кетип калыптыр. Ошол бойдон катышпай калган деген сөз угуп атам да. Ошол Акбай, Райымбай, Райымкул бир тууган 3 бала, Райымбектин балдары. Теңир берди, сатып алды менен чогуу жүрөт да, мен билишимче. Ошону тактасаң. Ошол 3-чү баладын бизде дагы тактайбыз. Ал жакта. Эми мен баягы туура деп айта албайм, мен барса. Бир 30 жылдык. Келдейде да Райымкул да бар. Келдейде? Келдейдин биринчи баласы Райымкул болот. Макул. Эми ушул жерден Келдей деп калдыңыз. Дагы бир суроодо. Келдейдин өзүнүн тууралуу. Бешкаман, Мачак, Келдей кайдан чыгат? Булар кимдин балдары болду? Биз Келдейди Кыркулдун баласы болдук. Келдей Байсунун баласы болуп эсептелет. Байсунун баласы. Кыркулдун баласы Байсу, Байсудан Келдей, Мачак, Бешкаман. Үчөө. Ошондой болуп турат да, Байсудан. Келдей Ак Ордодо сулуш эткен киши болгон. Ак Ордодо. Ошол учурда Ак Ордодо хандын аскер башын башкарып турган башкаруучу болгон. Ошол жерде туруп, анан кийин абдан чоң байлыктарды жыйнаптыр. Анан кийин Ак Ордо куулаганда таласка келет. Таласка келип, таласта кушчуларга жакын жайлашып калат да. Элдер, кишилер менен, адамдар менен. Анан бирөө ошо мал жайлоодон тиндемдаганда бир чыр болуп, таласка тура албай калып, анан бу чүйгө, бу Аламидин суусунун жээгине келип жашаптыр. Ушул жерде 2-3 жыл жашап жүрүптүр. 2-3 жыл жашап жүрүп, анан айтканы мен өзүм Келдеймин. Анан сиз Келдейсиз. Анан ушул жерде жүргөндө, анан ал айтыптыр, бул жер абдан эле жакшы экен, жылуу экен, бирок камыштуу экен. Камыштын ичинде каман менен тиги карышкыр эмес, тиги жолборустар жүрөт экен бул жерде. Бул жерден кетиш керек экен дейт да. Кетип анан бул жерден кайра ошо 3-4 жыл жүрүп бул жерде жашап, анан кийин эме кеттир, таласка кеттир. Таласка кайра барып, таласта туруп, анан кийин таласта дагы баягы ырызычуусу бар да, ушулар менен жетигендер менен, андан ары тиги Нокен тарапка өтүп кетти да, ушак тарапка, тиги Ак Суу тарапка. Аксуда аябай азыр көп экен. Элдер Келдей жанакы Ак Суу
Жаңы жол, Ак жол деген айылда, берки Тегене деген айылда, анан Авлетим деген эмен айылдарында ошондо да бар экен. Ошондо бар экен. Мен барганда Боргемик немесинде барып катышып, алар менен сүйлөштүм. Чакырып билармандар менен тинден. Ошондо ошо жака барыптыр. Андан ошо жака баргандан кийин аябай күчөп, бала чакалы болушуп, анан аябай жакшы болуп, ошол жерде көпчүлүк келдейдин көпчүлүгү ошо жакта экен. Анан эмеде таласта болсо, Калбада анан жана Атай Огонбаев деген эмелерде турушат экен. Бир где-то 200-300 эле түтүндө экен да. Андан тышкары келдейдин көпчүлүгү тиякта экен. Анан бул жерде баягы бул чүйдө жүргөндө бул жерде келдейдин балдары калыптыр. Ошонун балдарынын тугумдарымын мен. Төлөөн Касымбеков айтып калчу, биякта көп болчу келдейлер. Ал балдар келдейлер азыркы ушул жерде Боорукей Ызык Ата районунда Алмалуу, Тогуз булак, анан Карагай булак деген жерден Эпкин деген айылда турушат. Мен туугандарым бул жерде бир где-то 50-ге жакын, 60-га жакын үйлөөбүз бар. Ошонун бирөө Бактыбек Мамытов. Ошо келдейлерден. Мен инилерим да. Келдей тууралуу айтайын дегеним, келдей не только ордодо служит этиптир. Ал ордодо жанакында болду, как ошо хандын эмеси посол катары Россияга барып жүргөн киши экен. Мен жана могу ким Нурбек Туранда мен илерим да, алда келдей. Ал атайын Петербургка барып келди, Санкт-Петербургка. Барып ошол жактан көтөрүп көрсө, ошо Тооке деген хан менен Ешим хандын баласы менен ошо менен кошо болуптур. Атайын ал Тооке чакырып Тооке. Ошо чакыр, ошол Ешим хандын баласы болот да. Ошондо көп служба өткөн экен. Эң жакын адам болуптур. Ошо Россияда документ таап келди. Тагыраак Ешим хандын баласы эмес. Тооке небереси болот. Небереси болот. Ал Ешим хандан Жангирдин баласы. Ас Тооке менен Убалыбек да. Ошо Ас Тооке. Жок, Тооке ал тайкеси. Тооке деген тайкеси болот. Тооке деп атпайсызбы? Жагангердин Тооке, анан Убалыбек деген баласы болгон. Убалыбектен Аблай, кровописец Аблай, жанагы биз Алаш деп атпайбыз, ошондо бизде Алаш деп айтат. Андан Көркөнбали, андан Аблай хан, Абылмансур төрөлөт. Бул Убалыбек хан болгон эмес. Убалиден Аблай. Убалиден Аблай. Анан Аблайдан Убалиден кийин Көркөнбали да. Абылмансурдун атасы. Абылмансурдун атасы. Анан кийин Абылмансур. Ошол Абылмансур анан ким Аблайдын атын эметип алып анан Уран чакырып атпайбы ошо. Чүйөрүндө бардык келген сарулардын көпчүлүгү өзүнүн каяктан келгенин билбейт экен. Анан бул киши баш болуп бизде ушул жерге бардык тиги Панфилов районунан тиги Кемин районуна чейин бардын кыдырып чыгышты да. Ар бир айылга барып такташып, анан биз өзүбүз ошолордун баардыгын тактап, анан буларга деме кылып бергенбиз. Буларды бир өзүнчө ким мына мисалы өзүнүн уругун тапса, кайсыны мисалы Келдей болобу, Мачак болобу, Бош Моюн болобу, ошолор өздөрүнүн уруктарын акырын тандап таба берсе. Мен атайын ушул мен өзүм нарындык болом да. Кочкордо эме саруулар асырак эле да. Бирок ошонун арасында кийинчерээк өзүм саруу экенин билгенден кийин анан мен сарууларды издеп жүрүп, мен эң ушу бир кишилер менен жолуксам экен, ушундай кишилер менен десем, китеп саткан жерден Сургак Сороңкул агай турду. Экөөбүз сүйлөшүп калдык. Каяктан аксакал каяктан болсо таластан мен туугандарым болуп эле издеп жүрөм. Мен өзүм таластыкмын. Анан ошо киши менен көпкө сүйлөштүм мен. Аябай сүйлөштүм, ошонун артында жүрүп, ошо менен жүрүп, ошондон бир топ таалым алдым. Ал абдан ушундай киши экен, бир топ нерсенин баарын билет. Не только эмени саруларды эмес, башкаларды да билет экен. Анан ошо кишинин немеси менен тиги ушу чүйдө сарулар көп экен. Ушуну бир кыдырып чыксак болот эле. Кандай болот эле десек, мына Анарбек, анан Баяз Туралдар менен сүйлөшүп ошентсе, анан булар ошентсең жакшы болот эле деп тургандан кийин жана Кадырбек Өмүрбаев деген Аксунун баягы 10-жылкы Акиме ошо бизге жардам берип, мен барайын силер менен. Анан Улан Рыскулов үчөөбүз анан бүт чүйдүн баардык ар бир айылына
кирип саруу барбы деп сурап баарын тең тактап бүт баарын тең тактап чыктык бүт баарында. Баарынча тактап чыгып 3 ай кыдырдык. 3 ай кыдырып келип туруп анан кийин Беловодский районунда өзүбүзчө курултай ачып, курултайга чакырып баларын баарын саруларын баарын курултайды өткөрдүк. Медер, колону качак дедиң. Ылак апаты да. Коло баатыр өтө күчтүү аскер башчы болот. Ушу Жапасур баатырдын жанында жүргөн. Бул иниси да. Иниси бир тууган иниси. Согушканда мындай экен да. Бул согуш башталганда эле качып баштайт экен. Качканда артынан кубалайт экен. Кубалаганда эле ошол бир жерге алып кирип туруп курчап алып эле кырып салчу экен да. Анан ошол баягы согуштун технологиясы да эми. Ошондон качак баатыр деп аталып калган экен да. Качып жүрүп согушчу экен да. Мачак анын баласы. Мен ушуга токтолоюн деп атам. Биз мачак деп атпайбызбы? Бешкаман мачак деп. А сен качактын баласы мачак деп атасың. Бир баласынын аты Мачак болот. Мен көбүн биле албайм, мен сары урусун көп изилеген жокмун да. Мен мага Бишкек баатыр тиешелүү болуп, ошого байланышкандарды изилдеп жүргөм. Сиз айтсаңыз, бул мачак менен сиздердин мачак. Мачак Бешкаман бир тууган эле. Бешкамандын мачагы бул кимдин баласы болуп атат? Бул кимдин баласы болуп атат? Кыркул болуп калат. Кыркулдун неберелеринен болуп калат да. Небереси болуп калат. Мындай болуп калат да. Кыркул баатырдын баласы Жапасур, Жапасурдун баласы Эркөк, Эркөктүн баласы Кыркулдун эмесинин баласы болуп атпайбы? Бишкек баатыр Байсонун баласы болуп атпайбы? Бишкек баатырдан жана ата киши деп атпайбыз. Ата киши бул бир аялынан болсо, кийинки аялынан бир 5 баласы болот. Аларды баягы жанагы мындайча айтканда тынчылык учурда кимдир бирөө кол салып бир тийишип же бир ушундай бир тарынтып ушунтса 5 барып күчтүү жоокерлер экен барып чогулуп жарып кетет деп. Булар камандай эле жарып кетет. 5 каман. 5 каман, 5 бир тууган 5 каман деп ошондон калган. Анан кээбиркилер 5 каман бөлөк экенбиз, кыркул бөлөкпүз деп айтышат. Чын кыркулдун урпактары болуп атпайбы? 5 каман. Мен бул жерден бери соо берип коеюн, элге да тагыраак болсун. Бул түштүктөн бир жигит келиптир. Менден 1-2 жаш улуу. Тынчтык Эр Солтоновдун менин атам кантип түштүк таласка барып калган дейт. Эр Солтоновдун сен Эр Солтоновдун атасы ким десем, эсимде жок, башканы айтты. Айттым, бул деген Байсейиттин Эр Солтонов, бул жетиген болот. Андай элдер ушинтип айтыптыр. Ансаганда мен сени сурап коеюн. Биз кайсы кыркул жөнүндө кеп кылып атабыз? Кыркулдун бир туугандары ким? Кыркул жана айтып өтпөдүкпү? Мен сени сурап аткан. Тубай, Төңтөр, ошолар да. Тубай, Төңтөр, Тогунай, Эркелей, Ырыс, Айлуу. Мына карындаштарына чейин кошконду айтып атам да. Булар 4 бир тууган болот атпайбы? Анан 3 карындашым Эркелей, Ырыс, Айлуу. Ошону кошуп койдум да. Эми ушулар кимдин баласы болуп атат? Бул Кыркул баягы жанагы Көнөктүн 3 аял болгон да. Анын жанагы биринчи аял Кыпчак урусунан аялынан, ошол Кыпчак урусунан таркаган Кыркул. Көнөк кимдин баласы? Көнөк баягы Жамаке Тилеке баатырдын баласы болуп атат. Туура. Эми сиздерден сурайын. Тилеке деп уктуңар беле? Жок, мен Жамакени эле уккам, аны Тилекени билбейт экен, мен укпаптырмын. Бул жанагы өз атасы Тилеке деп атпайбы? Жамаке деп дагы аталып келген. Бул анын ылак абаты дейт, Жамаке деген. Башка версияларда Алтайда туулган, атасы Саруу деп айтылып атат. Алтайда туулган деп. Ошол көп балалуу болгон дейт да. Көп балалуу боло албай жүрүп, акыры теңирден тилек кылып, 40 жашка чыкканда балалуу болуп ошондо тилек кылып алгам деп тилек деп койгон экен да. Жамакени, Тилеке мен баатыр. сурап атканым ошол. Эмне үчүн кайра сурадым бул жигитти? Анткени биз кайсы аталык жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына бул туура айтып келди. Саруу турбайбы? Анан сураганым ошол, Жамаке менен Тилеке барбы? Депчи. Бир эле киши да. Эми Сарууда ошо балалуу боло албай, эркек балалуу болбойт, бир эле тиги Жамаке балалуу болгондо. Дагы бир 40 жашындараң болгон. Ошол туура эле келет атат. Анан кийин тиги Жамаке өзү дагы балалуу болбой жүрүп, анан 40 жашында тиги Көнөктү көрүп атпайбы? Көнөк деле ошондой болгон. Көнөк да ошондой болгон. Туура. Ошол 40 жаштан кийин болушкан бартаң бир. Ооба. Буну тактадык. Жок, бош моюндагы тиги Бердике баатырдын, Кемпир баатырдын бузурмандан дагы өзүнүнчө Райымбек деген болгон. Райымбек деген ошол немен жана Калчанын баласы деп атпайсызбы? Кемпир баатырдын чөбөрөсү болот да. Ал Райымбек мына мисалы 27 жашында ошо калча каза болуп калат. Анан калча каза болуп калганда ал ошо Жаныбек деген немесин жанагы ал адан эки Райымбек анан Байсубан деген эки бала калат да. Ошол жетим болуп калат да. Анан Жаныбек деген немеси бар. Ошол Жаныбектин жанагы апасы Шуруке деген болот. Муну айта турган нерсе да.
бул абдан кыйынчылыктарды абдан көп көрөт да. Анан ошол 12 ошол меткенде Райымбек 6 жашта, тиги 4 жашта болуп калат да. Анан ошол Райымбек кой кайтарып жүрүп, тиги кайтарып жүрүп, жанагы эми курсак ачат да баягы тон кийип тиги деп. Анан бул бирөөдөн үйүнөн каймак неметип, андан мындай анча-мынча козуларды талага барганда козуларды жана макси менен жеп коюп ошентип меткенде, ошондо Жаныбек муну өлтүр деп эмеге жөнөтөт. Анан бул ошол жигит ал жана нарын суусуна барып ошол өлтүрүп келгин деп бирөө жиберет да. Анан ал өлтүрбөй ошол качырат да. Качырат. Анан качыргандан кийин Райымбек көп кыйынчылыктарды көрүп, анан ошол жакта жетим болуп чоңоюп, кабарыгын кебекчинин уру ошол жерде туруп калат. Анан ал бир аз чоңойгондон кийин тиги атын угат да, ушул жерде ушундай барган экен Жаныбек. Анан бул жөн койбойт деп, жана кемпир баатыр менен бирге жанагы неме деген бар, Осмон ошол Осмондун биз айтып атпайбызбы, Акталадагычы саяк баатырлар. Тайлак баатырдын. Ошол кемпир баатыр менен ошол экөөнүн немеси айтат да, бир экөөбүз бир болсок, дөңдө бир бололу, чуңкурда бир болойлу деп. Ошону айтып туруп, анан Осмон даткага барып жиберет. Ошол жерден ал жигит болуп, анан ошол өзүнүн жакшы жөнөкөй жылкычыдан баштап анан жигиттикке чейин жетет да. Анан жана Байсубанды алып келип, анан Байсубан келатканда ошондо түш көрөт да түндө. Муну бүркүт алып барып туруп, анан кийин дөңнүн үстүндө коюп, анан ал элдин астында сүйлөп аткан болот. Анан бул деген ошол Райымбек деген Сарыкамышта мемези бар, өзүнүн күмбөзү бар. Аны келе атып, мисалы жана Баяке деп атпайсызбы? Баяке немелер ошолор колго түшүп калып ошол жака. Анан ошолорду алып кетет да булчу. Алып анан качат да баары бир менде. Анан ошондо Баяке алар муну өлтүрмөк болот. Анан Байсубан деген баягы кой кайтарып өзү тыңыраак болгон да. Анан баягы меткенде кыйкырат, анан тиги Баяке колундагы немесин таштап жиберет. Анан ошондо бычак менен баягы беркилерди кармайт да. Анан кармап туруп, анан кой силер мындай экенсиңер деп, анан артына белги салып коет да. Анан булар баргандан кийин буларды жаман эми мындай кылдык деп туруп, баягы биздин ошол убакта Жантайханга барып жамандайт да, Баякенин жигити болгондо. Анан келип, анан ошол жерден алып кел дегенде алып келгенден анан ошол бардыгын айтып берет да. Мен анан эмне белгиң бар десе, ошо жан башында жанагы бычактын эмесин белги бар экен, беркиси айтып коет да. Анан ошойдон ал анан ошол жерге мөөр берип буга өзүнчө ушу Сарыкамышты бийлеп турган да. Ушундай бул Райымбек деген. Райымбек, ооба. Анын урпактары кайда? Урпактары ошо Сарыкамышта. Атайы мына мөөрлөр болот, атайы Райымбектин мөөр меткен эмес да, ошол убактагы. Ошол жерде күмбөзү бар. Мынаудай Райымбектин мынакей мынаудай мөөрлөр болгон да. Мына бул жана жак. Ошон үчүн мен ошону айткым келет да. Бул чоң батырларды эми айтып өтпөсөк, айтып келаткандан кийин. Эми биз жанагы бидин урпагы болуп аткандан кийин айтып өтүшүбүз керек. Кош кулак жана күркүрөө деп атпайбызбы? Ошо кош кулак жөнүндө дагы бир версиялар бар. Мүмкүн кандай болуп калат билбейм. Мен баягы изилдеген боюнча да, баягы кош кулактан баягы күркүрөө деген уру чыгып атпайбы? Ошол эле учурда бир версиясы Кытай деген уру бар эмеспи? Таластан көбүнчө келгенде уру Сару деп анын ичинен Кытай анан бөлүнүп кеттик деп айткан көп учурлар болот да. Анан талаш маселе болуп кетет. Биз Саруга тиешебиз жок дегенде түшүнүктөр. Бирок ушул жерде менде бир версия бар, ушул Кытай урусундагы ошо кош кулактын баягы дагы бир кулагы болгон турбайбы анын? Ошончо кош кулак деп атаган экен да, кулагынын астында. Ошо Эрешим агасынын буйругу менен Кытайга чабуул жасап, ошол жерде калып, анан Нурхачынын 16 аял болгон экен, 16 уулу, анан 8 кызы болгон экен. Ошонун бир кызы кандайдыр бир белгисиз маалымат жок, бирок ошол Нурхачынын кызын алага келген экен. Ошол Нурхачынын кызынан ошол келет деп атпайбы? Анан бул жерде баягы Эрешим буйругу менен Кытайга барып, кош кулак. Ошол жерде Кытай менен чабышып, бир нече жыл калып, манжуларга да үйлөнүп, ошентип Кытайларга да үйлөнгөн баягы аскерлери менен, туугандары менен ушу кайра кайтканда, ошо Кытай деп буларды Кытайдан келген Кытайлар деп отуруп, анан Кытай урусуна тиешелүү болуп кеткен деп мен изилдеп баягы кандайча кошулат деген деп көп ойлончу элем. Анан изилдеп отуруп ушул бир версияны таап алгам да. Бул жерден жана мен айтып коеюн дегеним ошол.
Бул дагы көнөкөдө тиешелүү болот. Жана көнөкчү Кытай аялынан төрөлгөн кош кулак деп атпайбы? Ушул жеринде эске алып коюш керек да. Мына бул Нурхачы өзү император болуп атпайбы? Манчжурлар эми Кытайды басып алып 250 жыл басып отурган. Ошондо 1559 туулуп, ал 1626-жылы өткөн экен ошол. Ушул боюнча айтып коеюн да. Бизде Сырга акенин айтуусу боюнча, көпчүлүк биз санжырачылардын айтуусу боюнча мындай да. Биздин жана Каранай деп атпайсызбы? Каранай Каратал бир тууган дептир. Анан Каранай баатыр киши болгон экен да өзү. Анан ошо жортулугу барып мен Кытайды мына затабыз ошо Бейжиңге барган мен да ошо Кытайды метчим да, анан ошол жака жортулугу барат. Анан алар көп сандаган үйлөр менен барат да. Анан ошол убакта бул кишиге тигилер даң берип, анан Кытайдын бир кызын берип артка жөнөтүп берет да, кой эми элди аман эсен алып кетейин. Анан Кытайгы жана Кытай келин төрөйт да. Анан ошону төрөгөндөн кийин бул 2-3 жыл күтөт, 3 жылдай күтүп калат да. Анан айтат да, эми мындай деп, анан экинчи аялын алат да. Анан ошо экинчи аялын алганда, баягы күндөш берип буга угору кошун бере берген экен да. Угору кошун бергенде, баягы төрөгөндө сап-сары болуп төрөлөт да. Ошо саруу деген ошонун. Анан баягы Кытай аялындай мен Каранай мен өлтүрөм, сен ушундай кылган экенсиң, айтат да, мен өлтүрө турган болсом, мына бала өлүп калат деп, анан ошондон кайра баланы ордуна келтирген экен да. Анан ал тиги токолу экинчи баланы төрөгөндө, анан баягы жалгыз болбосун деп Кытай аялычы. Анан ошо Кытай аялы багып чогуган, ошо Кытай болуп калган. Ошондон бут Кытай болуп калган. Күркүрөөгө келбедикпи? Күркүрөөдөн белгилүү адамдар кимдер чыкты? Мөндөк баатыр чыккан. Мөндөк баатыр бул Аламидиндин баласы, үчүнчү баласы. Бегилик, анан Токто болот, анан кийин Мөндөк. Мөндөк өзү да баатыр болгон. Баатыр болуп, белдикке баатырлар менен Кошой баатырлар, Кошойдо тияктуу болгон Солтоной баатыр да ошол учурда тиги түстүктө болгон экен, ошол жактан кол курап таласка түшүп, таласты бошоткондо, таласты бошоткондо ошо Мөндөк баатыр дагы баатырлыктарды көрсөтүп келген экен. Анан келгенден кийин баары алар чогулуп алышып чүйдү, анан кийин көлдү калмактардан бошотобуз деп турганда Бердикке айтат: "Ай Мөндөк, сен баатыр эмессиңби? Бул жерде Түйтө аксакал карып калды. Сен ушу таластагы элге баш көз бол дагы, канча солдат алып каласың, алып кал дагы ушу жерде туруп баш көз бол" дейт. Аны макул деп макул калат. Калгандан кийин Түйтө аксакал ошол жерде 90 жаштагы киши экен, ким карып калган киши экен, бирок ал хан болуп эсептелген экен. Ага бирөөлөр айтып барбай, сен биякта болсо хан болсоң, анан Мөндөктү келип хан болду деп бияка чыштап кетиптир десе, ал аксакал Түйтө аксакал жини келип жигиттерине айтты: "Тиги неметкиле" деп, анан келип экөө чырлашып, эки жактан чырлашып, ошентип чырлашып атканда аксакал Түйтөнү ат тебелеп кетип, ошо өзүнүн жаракат болуп ошол жерден өлүп калат. Өлүп калгандан кийин ким Бердикке келип, сени бул жөнөкөй киши эмес, хан болчу, хандын эмесин кунун төлөйсүң дегенде Мөндөк ошо ойлонуп кайгырат: "Бул мен кантип төлөйм енді? Болгон бир карындашым болсо" деп ошентип анан кийин чүйгө качып келишет экен. Чүйгө качып келип Жантайдыкга келип тиги Атеке баатырдын аялы ошо Саруу уруусунан экен, ошого карындашын калтырып коюп өзү ошо Кашкарга чейин кетип калыптыр. Кашкарга барып ошол жакта көлдүн баатырлары менен жолугуп ошол жерде Мамакеге жолуптур, Кыдыракеге жолуптур, Шапакка жолуптур, ошолор менен эметип ошол жакта жашап калып ошол жерде калмактын уйгурдун кызына үйлөнгөнбү, бирөөнү үйлөнүп ошол жерден төрөп бир кызын жыгычтап. Кыдыракеге кандай жолугат? Кыдыраке ошол жакта болуптур ошол учурда. Ошондо болуптур. Түйтө Мөндөк канчанчы жылкы? Кыдыраке деген 1843 кимдер менен тең 1720 жылкылар. Ошону айтып коеюн. Кыдыраке деген 1843 жылкы. Кыдыракени ошо жакындатпагыла. Экинчи Түйтө хан болгон эмес. Түйтө хан болгон эмес. Ал жанагы Түйтө ошо башчы болуптур тиги. Ошондой эле айтсаңыз, башчысы да эми хан сыяктуу болгондо, эми ошол мен биякта турсам, мен кантип башкарат деген эме менен ошентип чырлашып анан барып ошол жака барып. Мен сизге айтпадымбы? Кыдыраке жок бул жерде. Тууралаш керек. Сиз Шапак Мамаке десеңиз, Шапак Мамакелер менен жолуктур. Шапак Мамакелерге жолуктур. Мисалы үчүн да, жолукту деп атасың. Жакшы. Мөндөктүн
бул Сарууга кандай барып калды? Мендек ошо анан ошо жактан кайра келгенден кийин ошо бул жерге келип көлдө туруп калган го, көлдө туруп калыптыр. Анан 3 балалы болуптур. 3 баласынын бири Рыспай деген баласы бар. Рыспайдын бир баатыр бар. Рыспайдан ким? Баатыр, Мамай деген баатыр бар. Мамай эмес, Жанай. Ашырдын баласы. Жанай, Ашырдын баласы Жанай, Жаналы деп коет. Саруугуда тиги Мөндөктүн канча баласы бар? Канча баласы негиздеп калды? 3 баласы деп айтпады, кайсы балдар? Так. Кул болду, жол болду, Рыспай деген балдар бар. Рыспай деген үчүн. Кул болдунун, айткулусунун, арыгынын, молдосунан ким чыгып атат? Мамажан Чечен, ошол жана чыккан Мамажан Чечен. Белгилүү Мамажан Чечен. Мамажан аке деп атпайбы? Жана сарылуктарды баягы Чыныбай бийликте талашканда ташташтырып койдуруп, жанагы жуукуну Чыныбайга айтып отуруп, мен сарыларын баарын чогултуп таштатсып, сен утуп алсаң, маган жуукуну бересиң деген сөзү бар. Ана ошо Чыныбай айтканы боюнча жуукуну берип атпайбы? Сарылын негиздеген чүйдөн апарган Чыныбай менен бул деген Мамажан экөөнүн да тууганчылык жайы бар. Рыспайдын Ашыр деген баласына Жанай, Жаналы. Жанайдын баатырлыгы эмне болгон? Жанай ошо көлдө Балбай баатырдын 40 чоросунун бир чоросу болгон. Постоянно ошо менен жүрүп ошо баатырлыкты көрсөтүп жүргөндө, анан кийин анын ким Балбайды Верниге түрмөгө камап койгондо ошол жактан баягы качып болуп калат. Качып болуп калганда көлдөгүлөр эч кимсиз барбай коюп ошо Жанай барып алып келген. Сөөгүн эле алып келген, этин шылып коюп, анан сөөгүн алып келип, Жанайдан башка эч ким барган эмес. Ошон үчүн Жанайды дагы көлдүктөр абдан жакшы түшүнүшөт. Ошо өзлөрүнүн уруктарынан барбай, ошо Саруунун уруктарынан барып алып келгенин билишет. Сиз эмне дейсиз? Мөндөк баатыр жанагы айтылбадыбы тиги жактан. Эми жанагыдай чатак болгондон кийин бул Бердике баатыр эми ушул жакка көлгө келип качып келишкен, анан сен ушул жерде калган. Жылдарда болгон ушул. Ушул жерге калтырган да, негизи ушул жерге калтырып, ал өзү түштүккө кеткен. Мөндөк баатырды бул ошо Сарууга калтырган, ушул жерде Бердике. Анан өзү түштүккө кетирген да, Мөндөк баатырды ордуна калтырып. Жанагы Жанай Балбайды алып келген дегенди мен укпаптырмын. Ачык айтайын. Анткени эгерде биз санжыра боюнча алып келсек, Мөндөк канчанчы төлөгөн киши? 760 жылдарда төрөлөт го. Бердике баатыр менен эле жашташ болуп атпайбы? Бир ошону айтып атам. Бердике баатыр менен жашташ. Жашташ 1030 жыл экен. Точно. Болжолдон 1720-1730. 25 жылдан алалы. Кул болду болсун 1755. Кимден Бердикеден кичине жашыраак болгон да. Бердике где-то 25-30-тарда болгондо, ошондо Бердике бир 20 жыл төрөлсө, бул 30 жыл төрөлгөн болуп калат. Ошону айтып атпаймынбы? Сиз айтасыз 1820. 1820 болбойт. 1730 жылдар десеңиз мен макулмун. Анткени Мөндөк качып барып атпайбы? Тиги түйтө ал карып калган киши болду. Ошон үчүн коюп койгон да. Бул жанагы өлтүрүп койгондо, муну өлтүрөбүз дегенде айтпадыбы? Кой күтөлү, Бердике келсин. Өзү чечсин дейт. Анан Бердике эле айтпайбы? Ушундай кишини өлтүрүп койдуң. Бул баары жазасыз калбайт. Анан айтып атпайбы? Ай, болгон бир карындашым бар. Мен ат менен 2 ат бергиле, мен качайын. Артыман куугула. Кууп жетсеңер өлтүргүлө дейт. Анан бул өзү жаа аткан жакшы иш турбайбы? Анан жаа менен атып тилерден аттарын туяктарын атып бышып кулатып шунан болуптур эми. Баланча жерге чейин жетсеңер жеткиле, жетпесеңер андан кийин кетип калганда, анан жана айткан сөз туура. Анан Мөндөк туруп атат да, кул болду, жол болду, Рыспайдан кетип атат. Көрдүңүзбү? Жанагы Мамажан өзү белгилүү киши болгон. Саруу негиздеген эле ошол киши. Саруунучу. Чыныбайдын менен баягы сүйлөшүп. Эми биз Алакчын деп эдикпи? Алакчылдын кантип келгени боюнча баары да түшүнүктүү. Туурабы? Биз ушул Бердикеге түшөлүчү. Бердикеге Алакчын деп атабыз. Баягы катаганын кан турсун согушкан учуру болуп атпайбы? Ошондо бул бала кармалып атат. Буну биз бир убакта айтабыз. Алакчын ошол учурда Олжочук дейбиз. Аты ким? Аты Олжочук болуп келген. Ол Олжочуктан анан тиги неме болуп атпайбы? Ири жол болот. Ушу Сарууда бир сураныч. Мен өзүң изилдеп атпайсың. Ушуну тактап койсоң, биз Санжыраны айтып атканча тактап коелу деп атабыз да. Анткени бул жанагы ала тоом минип, алат минип жүргөн колго түшкөн бала да. Ама Олжого түшкөн бала Олжочук деп да айтылат. Булчу Олжочук деп жосо
Анан бирок акылдуу киши сурайт да, ey бала, биз мына алакчын ала тоо минип бала ат минип жүргөн деп айтабыз. Өз аты ким деп энеси колго түшкөн да. Сураган ушу энесинин баласынын атын айткан. Гүланда деген. Ким? Гүланда аты энеси. Энесинин аты бу, энеси да колго түшкөн. Ошондо айтат. Бул жокчук эмес. Ошондо 9 жашар бала болгон. 9 жашар бала болду, 6 жашар бала ушундай. Тайып турган бала болгон да. Ошондон калп айтып атсам мындай айтылат да, алакчын, ол жочук, ири жолон, Баласы алакчынын баласы. Кышымерген. Кышымерген ока. Андан Солтон Бүрөк Жумабай дейт. Жумабайдан ким кетет? Мидер. Мен буларын билбейт экенмин. Бишек Батыр. Жумабайдан Сатыкей Баатыр да. Бу түштүктө белгилүү чыккан Сатыкей Баатыр кетет. Сиздердин урпагыңыздар баягы Сатыкей Баатыр түштүктө дагы чоң Бишек Батыр менен чогуу жүргөн. Сатыкей Баатыр чыккан. Муну да унутпашыңар керек. Сатыкей Баатыр. А Солтон Бүрөктөн ким кетет? Жана сиз айтпадыңбы Түйтө жөнүндө? Солтон Бүрөктөн Арзыкул. Арзыкулдан Түйтө, Касмат, Калча, Акбай, Тагайкул да. Туурабы? Эми Тагайкулдан Сырдыбай, калп айтпасам, Сырдыбайдан Бердибек болуп атпайбы? Мына Бердикеге келдик. Туурабы? Бердике бул 1720-23-жылы төрөлгөн киши. Анткени Солтоной 1733-жылы каза болуп атпайбы? Ошондо уже карып калган киши болгон. Ошол үйрөткөн да муну баягы Лазер Сайып. 1780-жылдарда Антеиштин согушунан кийин төрөлгөн балдар. 1780-жылы төрөлбөйт. 85-90-жылдарда төрөлгөн Кимөкө тең. 1780-жылы төрөлбөйт. Ал 1733-жылы каза болот. Эме 1600. Ошондой айтпайсыз. Тактап койгон. 1680-жылдарда Кошой би да төрөлгөн, Солтоной да төрөлгөн, экөө бир учурда төрөлгөн. Ада талаш, аны такташ керек, аны Солтону кое туралы. Солтоо келеде келгенде сөйлөшөбүз. Эми биз Бердикеге келдик. Мына Бердикенин туулган жылы дагы айтылып атат, бул жол менен да. Ушу Бердикеден Бердике Бешберен дейт. Ким? Кайсы балдар? Жарыке, Жабагы, Жаныбек, Тойчубек, Сатыбек деген 5 бала Бешберен дейт. Эми ушу Жаныбек менен Эсенгул, Сарбагыш, Эсенгулдун кудачылыгы, кудасөбүктүгү барбы? Жаныбектин кызын Атакен уулуна алып берген. Ошону тукудалык эмеси бар да. Ошондой. Мына эми үчүн айтам, мына бизди кыздар жакындаткан, жана ким айтып атпайбы? Тайлак төрөлөт деп медер. Мына Саяк, Саруу жакындап атат да мына. Жээни болуп атат да, туурабы? Тайлак жээни болуп атат. Атантай Тайлак жээни болуп атат да. Кийинирээк менимче ишине бир аз катышпай кеттиңер окшойт да. Бир таарынышып болуп калып Тайлак менен баягы катышпай калды деген сөз бар да. Жаныбектин аялы Карабекке турмушка чыгат да, кызы. Карабектен Жантай төрөлөт. Туура айтасыз. Жантай, Телтай, Молтой, Маркоз төрөлөт. Мына кыздардын жакындатканы да. Эми бул Эсенгул Баатыр менен да жакын болгон. Кандай жакындашып койгон? Бул бир аңыз калганда, мына айтып коюш керек. Таалаке Эсенгулдун бул эми Эсенгул Сарбашка кирип кетет да. Ошо Эсенгул айтып атам. Эсенгул Баатырдын аялы энеси Таалаке да. Таалаке таркылдактап койчу эле. Кыйын киши болгон, ошондон төрөлгөн да. Ошолор келин кесектер. Анын энеси тарсылдак. Энеси десем. Энеси тарсылдак. Таалаке таркылдактап коет. Баа суу кечип кыз келиндер өтүп баратканда Жаныбектин айылынан ошо Сарыда айтылат да, Карабек деген жаш бала, Карабек. Саламатсыздарбы, салам берип, эч ким салам бербей коет. Сарбагышта. Салам бербей койсо анан бул Карабек окурук менен келип Таалакенин башындагы элечекти сайып кетип атпайбы? Жулуп кеткенде, бир кезде жулуп кеткенде, бир кезде бузуп алган дейт да. Ан Таалаке Эсенгулдун энеси болсо айткан экен, билгеч бул бала кайсы айылдан десе айтат, Жаныбектин айылынан деп. Ошондо Жаныбек ошол айылга бургулачы деп анан барып Жаныбекке конок болот. Аябай жакшы эле, бирок иши ооруп калган да. Анан Эсенгул айтып атпайбы? Сен чоңмун десе, сенден да чоң кишилер бар экен, мени тоотпой окурук менен сайып кетти дейт. Эсенгулдун абдан жинеган Жаныбекти өлтүрөм деп 2-3 жерден тозду. Жаныбектин аты күлүп экен, карматпай койгон да. Анан ушу кудасөбүк болушат булар. Эсенгулдун кызын алат. Тойчубек алат. Өзүңөрдүн санжыраңар. Анан Жаныбек барганда Эсенгулдун баягы ичи күйүп калган да. Маңдайында 2 тиши жок экен Жаныбектин. Атаңар. Анан айтпайбы, Жаныбек Баатыр. Кары карыпты тоноп, бечара кембагалдары тоноп жүрүп, тиштеп жүрүп, тишиң түшүп калган турбайбы дейт. Ошондо Жаныбектин айтканы бар да. Алла Таалам тепкендин бутун алам, көргөндүн көзүн алам, жегендин тишин алам деген
Menden biri sizden ekö ketiptir. Аны эмнесине сын тактыңыз дейт. Көрсө, Эсенкулдун кичине көзү кыйшыгыраак, анан буту сол болуп калганда жарадар болгон согушта калмактар менен согушканда чындыгында жарадар. Ошону айткан экен да. Анан тиги сөзгө жыгылат да. Анан Таалек аны айтпай, акылдуу кишилер. Силер урушканыңар болбойт деп бириктирип анан кызын берген. Ушудан бир нерсе айтып кетиш керек. 300 жылкы бермей болот Эсенкулчу. Анан бул жылкылардын чоңу Малжан деген болгон. Ошо Малжан Жаныбек менен жакындашып калып айтат, Эсенкул бул деген жүгөн салынбаган son 300 жылкын өзүм тандап берем дейт. Эсенкул билбейт дейт мындай жылкын дейт. Бар экен дейт. 300 жылкын өзүм тандап берем дейт. Анан жана айтып атпа, жана Элен айым бизге кел. Тууган болосуң деп. Ушуну бир байкка текшерип көрсөңөр. Анан баягы 300 жылкын апарганда анан Малжанды кал дейт. Колектен кыз алып берет. Култай колек деп атпайбызбы? Ошондон кыз алып берип, Карабек. Ошонун Малжанга жанагы саргамыш, сарыбагыш Малжанга алып берип атат, жана жылкы апарган. Алып берип атсаң, ошо колектен кыз алып берет да, үйлөнөт. Ошондон Рыскул, Наскул деген балдары бар. Карап көрсөңөр, ушулар барбы силерде? Рыскул, Наскул деген. Түшүнүп атасызбы? Кийин баягы Тойчубек каза болуп калганда, Топчубек. Эсенкулдун кызын Жаныбек өзү алат дагы, жанагы Назар кара көзбү деген эки бала ошондон. Жанагы биз Жаныбектен таратып атпайбызбы? Шекербек, Келдибек, Куттук кожо, кара көз, Назар деп 5 баласы бар да. Мына ушундан калган. Куттуке деп коесуңар. Куттуке деген ким? Куттук кожо. Бул жанагы Сарыаркага барганда солто Рүстөмгө 12 китап келип бербеди беле? Ошондо келген 2 жашар бала экен. Ошону өзү багып алган. Куттуке деп жетти, Куттук кожо. Ошо баласы катары эсептейт да. Муну мен жалпы жолунан айтып атам да, негизи баягы кызыгыраак болсун, билгиле дегендей да. Жаныбек өзү өтө акылдуу киши болгон. Жаныбек ушу жана 5 беренин бири ушу Жаныбек. Элди бириктирген. Жана энелерге токтолуп атканым ошол. Сиз туура айттыңыз. Жана Карабектен Жантай эле эмес, Жантай, Молтой, Маркозу, Телтай төрөлөт. Мына энелердин бириктиргени ушу да. Анан бул жерден айтып коюш, биз жана Күркүрө деп атпайбызбы? Күркүрөдөн Мөндөк дедик. Күркүрөнүн Ысак деген баласынан таратып атат. Бул эле чүйдө. Ысак. Муну да карап койгула. Жанагы 11 жылга Шамшыда. 11 жылга Шамшы деп атпайбызбы? Жерде Аккөз дегендердин балдары. Мына көрдүңүздөр, мына ошону бир бириктирсеңер, булар өзү ата тегин жакшы билбейт экен. Мына ошону силер азыр түздөсөңөр болот эле дейм да. Бул жерде чүйдөгү сарулардын баары тең 7 атанын көпчүлүгү билишпейт. Кээ бирөөлөр гана билет да, кээ бирөөлөр билет. Основном билишпейт, булар ошо сарунун теме жокер жигиттерин экен, ошо калтырып кеткен да бул жерге. Ошон үчүн алар тияка барбай калып, анан ата бабаларын көрбөй калып булар. Ошо бойдон бул жерде жашап туруп бүт бар. Бирок Саруу деген атты билет экен. Биз ар бир үйгө барган сайын биз аябай тосуп алып, ой ушинтип келе издеп келет деп ойлогон эмеспиз. Сояйл алтындарым деп. Биз болсо мен да сандайлайн силердин ушу Саруу деген атты унутпай жүргөнүңөр деп кучакташып көрүшүп туугандаштык. Анан мына үзүлгөндү улайт деген, чачылган жыйнайт деген ушул рахмат дегендер болду. Сыйлагандар болду кыргызча. Сон сыйлагандар болду. Ошондо болду да. Ошо туугандаштык бул жерде ошо эсептеп келсем мен чүйдө бир 60 000 70 000 саруу бар экен. Саруу көп. Көп экен аябай. Таластагы саруудан чүйдө саруулар көп. И даже Аксыдагы саруудан бул жерде чүйдө көп экен деп эсептеп. Мен ойлойм Аксыда көп болуш керек. Мен Аксыда көбүрөөк койм, конечно, ушундай. Бул жерде да көп экен. Саруу көп Аксыда. Аксыдачы абдан көп. Мен айтып атпайм, мына Бишкек келди, медетчи. Ушинтип баягы өзүңөр эле мурун эле тааныш болсоңор керек. Анан кийин ушуну бириктирип алсаңар кандай сон? Биз баягы Санжыранын эң жакшы жери, урматтуу замандаштар. Уруктууган таап, баягы кубанычта болуп атышат да. Мына мен өзүм көрүп жүрбөйүнбү? Мына ушул жакшы экен да. Анан бир өтүнүч силерге. Санжыраны азыр китеп кылып чыгарып атпайсыңарбы? Ошондо бир ушунда такташып дагы жакшырап чыгарып койсоңор болот эле, бир өтүнүч. Бул урпактарга калат. Дагы бирде чыгарган атабыз. Бул тиги Рахманкул өзүнчө бир чыгарды. Эмети Нурлан Нурбек Туранын өзүнчө эметип атат, тактал элек биз ошону быйыл ушу августка чейин чыгарабыз.
чыгарбай өтөбүз да. Бул жерде бореки саруу менен эле урпактар эмес, бул жерде мундустук да, кытайдык да бар экен. Көп экен аябай. Ошолордун баары тең ошо барып, ушу көлдү бошотуп, анан эме чүйдү бошотуп, анан кийин ошол жерге жана ким тиги Бердике Батыр калгыла бияка кайтаргыла деп калтырып кеттир. Үйлүү жайлуу болсоңор, бала чагаңар болсо таласка баргыла, калганы бияка кал деп. Жакшы кыздардан алып берип ушул жерге калтырып кеттир да. Жанакы көлдөгү сарулар деле ошол. Туура, ошолор да. Менин ата-бабам дагы мен чоң анам айтты, көлдүктөр жер берип атат, кетели тигиндей мындай деп көлгө барып келишиптир байкелер менен. Чоң апам айтып атты, кайакка кетмегилер. Талас деген боякта да кетсеңер таласты тарапка кетпесиңер. Кайакка барасыңар деп. Ошентип койсо, биз барбай калганбыз, барбай көчпөй калганбыз да. Эми биз бир нерсени унутуп кетпейли. Тубайды айтып өттүк. 40 уулду колдон келишинче айттык. Эми урматтуу замандаштар, биз эгерде кээ бир аталыкты айтпай кетсек, кечирип коесуздар. Анткени биз билгенибизди ортого салып жатабыз да. Тоң төрттү айтпай калдык. Тоң төрт өзү баатыр иши болгон. Тоң төрттөн ким чыгат? Тоң төрттүн бир эле баласын айтат, Жанчакты деп. Тоң төрт өзүнүн балдары көп эле болгон. Анан бирок ошонун ичинен Тоң төрт өзү жакшы бакканы жана Эрешимдин баласын жакшы баккан да, Жанчактыны. Анан ошо Жанчактыны ал Эрешим өлгөндө Жанчактын аялы Тоң төрткө айтырат, мени ала кетсин. Мен бул жерге казактардын арасына калбайм, мен балда бала кыз болобу, бала болобу, шаякта кыргыздардын арасында төрөсүн деп. Анан Тоң төрт макул болуп ошону алып келет. Алып келип анан кийин Мончоктуу деген аял болгон да, Токолу. Анан келгенден кийин төрөлгөндөн анан атын Жанчакты деп коет да. Ошо Жанчактын өзү раз атасы өлүп калса, эреси жесир болсо муну жакшы багайын деп балдарынан жакшыраак багып, аябай колунан келгенин баары тең, баатырлыктардын баары тең үйрөткөн киши болот да. Тоң төрттүн канча баласы бар? 6-7 баласы бар. Барбы анын урпактары? Бар. Атын айткыла берсем, атын айтса куту сүйүнөт, атын айткыла. Бул жерде Тоң төрттөн Жанчакты эле деп коебуз бизчи. Бул мен сару эмесмин. Мен үчүн суранам ошо, атын айткыла. Буякта урпактары көрүп отурат. Анан санжыр иликтеп жүрөсүңөр, ошону бир карасаңар. Тоң төрттөн мына Түнкү Баатыр, Алты Кара деген, Суумурун деген, Төгөрөк деген, Койтаро деген, Дүйшөнбү, Токой, Томок дегендер болгон. Анан булардын ушунча баласынын арасынан ошо Жанчактыны жакшы баккан да. Ошону бул өзүнүн кандай бир аталык, чоң аталык кысматын өткөрүп кылганда тиги Жанчактыга. Ошону ушу жетим өстүрбөйүнчү, ушул бабалар менен тең өссүн, мындан да жакшы өссүн деп ошо Жанчактыдан калпеттасам табылды. Табылдыдан Кудайбердиден Ак кийиз, Колпоч, Култай. Туурабы? Куулек болсо Колпочтун баласы. Ак кийиз менен бул сарбагыштын өзүктүн айырмасы барбы? Бул сарбагыштагы өзүк тиги бир кыздын, Күмүшай деген кыздын калыңын алып келип калганда, аны айтса көбүрөөк. Кыска эле ошо Ак кийиздин эмеси болуп кийишеси. Айырмасы деле жок. Бул Ак кийиздин небереси болуп эсептелет. Кеминдеги Ак кийиз. Ак кийиз небереси болсун. Өзүктүн баласы да. Өзүктүн баласы. Өзүк Ак кийиздин баласы. Ак кийиздин баласы Асык, Сарык, анан Дөөт деген 3 баласы болгон. Бул Асык, Сарык булун аты. Сарык чачы өзүк төрөлгөн экен, өзүк болуп кеткен да. Өзүк болуп кетип, анан өзүк болуп кеткен да. Демек бул Ак кийиздин баласы. Ак кийиз, Колпоч, Култай бир тууган деп атасыз. Бир тууган. Ак кийиздин баласы өзүк. Өзүктүн баласы Ак кийиз. Ак кийиз бул чоң атасы өлүп калганда Токой өзү деле барып кетиптир ашына. Анан келгенден айтпаптыр эми бала кылып алайын деп бул эме болгондо. Анан кийин анан ошол мурун келгенде ага үйлөнтүп, үч бала келет, үчөөнү тең үйлөнтүп, жайлантып анан кийин ошо төрөгөн эркек төрөгөндө атаң аты ким эле деп сураса Ак кийиз болчу дептир. Анда балаң атын Ак кийиз койдум деп. Казанча Ак кийиз коет. Андан кийинки баласын Асан деп коет. Анан кийин жыгылып кетип чогула салсам болуп. Андан кийинки баласы Түгөл деп манап бир согушка барып келгенде Түгөл келди деп Түгөл коюшкан экен. Ошондой азыркы учурда ошо Жаңалыш деген айылда бери болгондо 200-300 түтүн ошо өзүктүн балдары. Мен ошо өзүктүн күйөө баласы болуп эсептелем.
Өзүктүн? Эми өзүктүн түгөлдүн күйөө баласы болом. Жакшы. Сиз айтсаңыз, биз Алчыкен Сырдыбай деп атпайбыз. Алчыкенден ким кетет? Алчыкенден Ажыбек датка кетет. Датка кетет. Белгилүү Сарыда. Ажыбек датка. Балдары Нурак датка. Нурак датка. Көрдүңүзбү? Саруу ичинде ошол даткалар болду. Даткалар көп чыкты чындыгында. Ошо Нурак датка, Ажыбек датка болду. Көп даткалар көр. Асперди датка, Кенжебай датка, ошону айтып Атаке атпайбы? датка. Ошонун баары Саруудан чыкты да. Саруунун ичинен чыккан белгилүү кишилер да. Атабек датка дегендер бар. Саруунун ичинде Аспер датка, Эгембир датка деген болгон баркы. Эгембир датка. Ошонун ичинен айтып атам, даткалар көп чыккан да. Бир датка бар, Атабек датка деген бар да. Ошону эч ким изилдебей атат. Атабек датка деп талаш болуп атат менин билишимче. Ушу Боорукей Токмоктун чебинин начальниги болуптур, Бишкектин чебинин начальниги болуптур. Андан кийин ол ятанып калыптыр. Андан кийин барып Чымкентте чебинде тургуч жерден өлгөн да. Ошо Атабек датка тууралуу бир эме болсо, медер ойлонсоң, кокус изилдеп калсаң тигиси. Ошонун менин апам дагы келдей болот өзү. Ушу Ысык көл районунда Епкин деген айылдан турат да. Урматтуу замандаштар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сары уруусун мен уже экинчи жолу тартып атам. Бирок бүгүн ушу келген кишилерге ушу Сары уруусунун ата тегине чейин сүрүштүрдүк. Белгилүү кишилердин аттарын айттырдык. Керек болсо мына илгери угулуп жүргөн, бирок айтылбай жүргөн Бишкек Баатыр жөнүндө да сөз кылдык. Туурабы Медер? Анын урпактары бар экен. Медер, бул Аксыда Бишкек Баатырдын канча урпактары бар? Жалпы салганда 3000 түтүн. Аксыда, мына Ысык көлдө Саруу айылында, Таласта, Жумгалда, Алайда, ушул жерлерде ушул мына Чүйдө да көп. Төлөгөн Касымбековду айтып берчи. Негизи Аксыда көп. Сарууларда көп. Эң көбү ошо Бишкектер, Бишкектин урпактары 3000 түтүн. Биздин таблицасы бар бизде. Жакшы, мына жакында мына азыр китеп чыгат экен Медер. Мына ушуну кошуп койсоң. Мен мурун эле ушу 30 жыл мурун Бишкек Баатырда уктум эле. Мына азыр бүгүн келип өзүң айтып отурасың. Илик деген киши жок, жилик деген киши жок, бул калып калганда. Бирок бул солто Бишкек деп айтканга болбойт. Ал Бишкек Баатыр сеники, өзүнчө Бишкек Баатыр. Аныкын мына китепке кошуп чыгарсаңар болот. Мына бир дагы мына урук тууган таашып, таанышып, кубанып калдыңарга деп ойлойм. Мына урматтуу замандаштар, Санжыранын эң жакшы жери ушул болуп атат, урук тууганды таап, түндүк түштүк биригип атат. Мына ушинтип биригет экенбиз. Азыр түштүккө барсаң кадимкидей тозу болот, күлүп жайнап. Биздин максатыбыз ушул бириксе, бири-бирин таанып жүрсө жакшы да. Абдан жакшы. Мына биринтип таанып алсаңар, эми азыр китебиңерди чыгарып койсоңор, бул урпактарга да чоң бир салым болот да деген ойдомун да. Сиздер ушу келип мына билгениңерди айтып бердиңер, рахмат. Дайым эле ушул эл үчүн деп, жаштар үчүн деп ушинтип бир аракет кылып, өзүңөрдүн баягы акыл насааттарын айтып турсаңыздар, мен ойлойм, эң туура болуп болуш керек. Рахмат силерге, иштериңерде ийгилик болсун, элибизде тынччылык, токчулук болсун. Рахмат сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.